Okuyucular, kandayсыздар, жашооңуздар кандай болуп атат? Бүгүнкү акысыз тренингге кош келипсиздер. Үнүм угулуп атса, угулуп атат, жамынтып коюңуздар. Анда эмесе бүгүнкү тренингди баштайбыз. Бул акысыз сабак, бирок мен акысыз деп айткан менен бул акылуу, анткени бул акысыны Кудай төлөп койгон деген. Мен дайыма ошентип айтам. Анда эмесе кош келипсиздер. Айва, қуаныштамын. Анткени түз эфирге чыккан сайын жаңа адамдар келет, жаңа адамдар менен таанышам, бияка жазышат, анан мурда дайыма подписчик болуп, мени дайыма катталып, дайыма көрүп жүргөн сторис, түз эфир, сабактарга катышкандар жүрүшөт. Ошон үчүн сиздер менен мындай жандуу, азыр данный момент мен сүйлөгөндө ушул убакта данный момент сиздер угуп, анан суроолоруңуздарды жазып, жамынтып көрсөтүп дегенде баарыңыздар кош келипсиздер. Мен мынтип айтам да, сабакка дайыма сабак өткөндө бул тренинг мен үчүн да 5 жолу кайталайлы дейм. Анткени тренингди мен үчүн деп албасаңыздар, подсознание как раз ушуга керек эле деп туруп, менден уккан жакшы бир инсайттар, техникалар болсо алып туруп, ошого айткандан кийин өзүңүзгө калбай калат. Ошого сиздер эгоистичный болуп бүгүн убактыңыздар атайын коротпо убактыңыздар бул жака бөлсөңүздөр, ошол убакта бул жерден жакшы бир нерсе үйрөнүп алсаңыздар, бир инсайт, бир сөз таасир берсе жашооңуздарга, ошончолук пайда. Анткени адам жашоосун бир эле сөз өзгөртүп салат. Билесиздер да, жашооңуздарда болгон болсо керек, бир сөздүн айынан сиздер жашооңуздар бир жака бир нукка бурулуп кеткен ошондой. Ошон үчүн бул күнү бүгүнкү акысыз тренингде бир сөз эмес, канчалаган сөз болушу мүмкүн, канчалаган нерсе таасир бериши мүмкүн. Анда эмесе баштайлы. Баарыбыз бул тренинг мен үчүн да 5 жолу кайталаңыздар, чтобы бул тренинг өзүгө алалы. Кеттик анда. Бул тренинг акысыз тренинг. Бул тренинг ким үчүн? Мен үчүн деп айтасыздар. Бул тренинг ким үчүн? Кеттик. Бул тренинг мен үчүн. 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 Ким үчүн экен? Мен үчүн. Анда эмесе баштадык. Ушуга чейин сиздерге тексттер келди, акысыз сабакта айтылды. Анан бул жерде эмне жөнүндө болот? Бүгүн саат 20:00 баштап атабыз, Кудайга шүгүр. Ошол эле убакта эмне жөнүндө болот дегенде, кантип 1 тыйындан 1 миллион курса болот, үй бүлөлүк бизнес кандай киреше алып келет, анан кантип акчаны жугумдуу кылабыз, бизге жугат, көбөйөт, мындай ешкандай аябай кызыктуу, аябай маанилүү нерсе болуп атат. Ал дагы бүгүн акысыз болуп атат. Эми көрүңүздөр, бүгүн акысыз сабак кандай таасир болсо, андан кийин аласыздар дагы, эми акылууга катышсаңыздар эмне болот, аягын ойлоп көрө бериңиз дегендей. Бүгүнкү биринчи көрүңүздөр Максат Муктаровдун техникалары, айткан советтери кандай сиздерге жардам берет экен, бербейт экен, ошо сыяктуу. Мен көп нерсе үйрөнүп, ошолорду колдонум, колдонгондорумдун жакшыларын өзүм алып калып, иштебегендерин таштап коем. Ошо сыяктуу мындайча айтканда, өнүгүүдүн ичиндеги бир части акча бул. Баардык нерсе акча эмес. Сиздер мисалы баардык нерсе акча дейсиздер, бирок акча дагы бир нерсе үчүн келет, же акчага мотивацияны башка нерседе бериши мүмкүн. Мисал айталы, мен Максат Муктаров ушул балдарымды өстүрүп баягындай бирөөдөн кем калтырбай, эми бул айылдагы уровень эмес, бул даже Бишкектеги шаарда уровень эмес, бул Гуанчжодогу уровень. Гуанчжодо 20 миллион киши жашайт. Анан биякта уровень бар. Мен мисалы ошол балдарымды ушу Кытайдагы эмелердин артта калбасын, Гуанчжодогу ошо элиталардан калбасын, ушуларда бир жакшы уровеньге киргизип, ошол наркы Кытай досторунун же биякта местныйлардын уровеньине түшүп кетпесин деп, балдарымды жакшы условия создавать этиш үчүн мага акча тапканга чоң мотивация. Бул эми айылдагы уровень эмес, Бишкектеги уровень эмес. Айтып атам, бул именно Гуанчжодо Кытайлардын арасындагы уровень. Бул нерсе аябай мотивация берет. Эми караңыздар, сиздер токтоп туруп бир акча болсо анан бирдем болот. Сиздин бир нерсе жок болсо, акча да болуш кыйын. Биринчи түшүнө турган нерсе, акча эмне үчүн керек? Вот, ошону түшүнөсүздөр. Эми караңыздар, акча биринчи баягы акча боюнча бир аз түшүндү. Адамга акча эмне үчүн керек дегенде, ар ким ар түрдүү ойлойт. Сиз өзүңүздү карайсыз. Сиз кайсыл ушул себептер сизге таандык, ошону бир карап көрөсүздөр, өзүңүздү анализ кылыш үчүн. Биринчи өзү тест кылабыз. Биз кандай бедный мышление, же мындай кеде ой жүгүртүү менен жашайт экенбиз, же орто адамдыкыбы, же байдыкыбы? Ошону кайсы уровеньде болгонуңузду эме кыласыздар. Эми могул жерге, кстати, мен азыр могул жерге айымды эме кылып атам, пин кылып атам, Могул жерде пин кылып койдум номер. Бул жөнүндө эмне суроо берсеңиздер, Максат Муктаров ким, андай мындай, эмне иш кылат, андан эмне пайда табам, ал мага эмне жардам бере алат,
же кандай тренингдери бар, Кытайдан товар алам. Айтор кандай болсо сурооңуздар берсеңиздер болот. Могул жерге номерди пин кылып койдум, жазып койдум, же сиздер номер калтырыңыздар эме кылат. Анан мындай нерсе. Азыр тренинг башталардан мурда бул иши акысыз, бул иши мындай элдер менен чогуу болобуз. Ошого сиздерге эгер жакындарыңыз болсо, анда могул жерде самолетто басып, аларда кирип, аларда бир нерсе үйрөнүп калсын, жашоосун өнүктүрсүн, өзгөчө акча менен связанный болгон үчүн сиздер жиберип коюңуздар. Балким аларга да бир себепчи болуп каласыз, таасир берип каласыз. Анда эмесе могул жерде самолетту басып, оң жакта, оң ылдыйда басып туруп, тааныштарыңызга, группаларга, WhatsApp группаларына жиберсеңиздер, аларда келсе, мен сиздерге ким канча кишиге жиберсе, мындай кылып салют атып, рахматымды айтам. Көрдүңүздөрбү? Окей. Салют болот. Анда эмес кеттик. Анткени тренинг башталып элек, эми баштап атабыз. Азыр жетишип калсын балким. Бош отургандар же балким бирөөгө жардам бергендер, самолетту басып туруп группаларга жибериңиз. Бул жерде көбүрөөк адам чогулталы, көбүрөөк адам көрсө, баарыбызга пайда. Анткени жакшы нерсени үйрөнгөн же бирөөгө үйрөнгөнүнө насип болгон, бул сиздердин дагы ошол иштикке баягы өзүңүздөрдүн мындай айтканда тиге себепчи болгонуңуздар көрсөтөт. Анда эмесе жакындарыңызга ким алыс болсо, балким сиз эме болушу мүмкүн, жакындарыңыздарга самолет басып жибериңиз. Ким канча кишиге жиберсе, бул жерден окуп айтып берем. Кеттик анда. Дарстарбы ага чейин, анан тема кандайга? Тема биринчиден акысыз тренинг бул, жөнөкөй сүйлөшүү эмес, тренинг, акысыз сабак. Мындай айтканда акча боюнча кантип акчаны топтосо болот, үй бүлөлүк бизнесте кандай киреше болот, же акча кандай жугумдуу болот, деги эле акча боюнча. Эми мындай нерсе бар. Эгер мен миллионерлердин, миллиардерлердин техникаларын айтсам, бизге кереги жок. Неге? Миллионер эмес болсок, миллиардер эмес болсок, аны айткан менен эмне кереги бар? Бул түз эфирди караган бирөө отургандарда менимче миллионер же миллиардер жоктур деп эсептейм. Алар мени балким бул жерде карабашы мүмкүн, же карагандар да болсо техникалар үйрөнүшү мүмкүн, бирок андай болбошу мүмкүн. Ошон үчүн именно сизге таандык, ким жалгыз бой эне, ким үй бүлөлүү, ким дагы үй алам деп жүрөт. Мындай айтканда ар түрдүү мындай уровени чоң миллиардер болбой, именно сизге таандык ошондой техникалар менен бөлүшөм. Анткени мен сиздерге айтсам, Кытайдан заводдон заказ бересиң, мындай кыласың десем, сиздер айтасыздар, мен айылда отурсам, Кытайга кантип барам деп, мындай айтканда сиздерге кызыксыз болот. Именно ошон үчүн жөнөкөй, simple деп кой, жөнөкөй, сизге азыр түшүнүп эле, сразу колдоно турган, бүгүн уктап туруп, эртең менен колдоно турган нерселер боюнча бөлүшөм. Ошого, значит, самолет менен жөнөтүп коелу. Ким канча кишиге жөнөттү? Айтып койсун, могу самолет менен канча кишиге жөнөтсө, ошону айтып койсо, мен бияктан атыңызды айтып, кол чабуулар менен анан мындай кылып туруп салют эме кылабыз. Дәл түшүнүктүү болдубу? Анда эмес сиз жөнөтүрүңүздар, анан номер калтырсаңыздар болот, же ушул номерге жазсаңыздар болот. Кеттик анда. Бисмилла деп туруп, акча сиз үчүн, эмне үчүн 10 кишиге Гүлмира эже биринчи жөнөттүңүз, азаматсыз. Акча 5-6 киши, Жумадылов, азамат. 3 кишиге азамат, мен 2 кишиге азамат, баарына жөнөтүп атыптыр, азаматсыздар баарыңызга. Эми мындай айтам, биринчи муну түшүнүп алалы, мисалчы. Акча боюнча сүйлөштүбүз, эми сиздерге суроо. 1-2 киши жооп берсин. Акча сиз үчүн эмне үчүн керек? 1-2 киши жазсын. Акча сиз үчүн эмне үчүн керек? Мындай, сизге эмне үчүн керек? Азаматсыздар 10 кишиге, 7 кишиге жөнөтүп атыптыр, азаматсыздар. 5 кишиге жөнөттүм дейт. Айда 5 кишиге жөнөттүм. Окей. Акча 7 киши, азаматсыздар. Акча сиз үчүн, сизге эмне үчүн керек? Мындай 1-2 жооп алайынчы. Эрлан азаматсын 50 кишиге жиберип койду. Эрлан активный, Москвада да активный, онлайнда да активный азамат. Камсыз кылуу. Мына акча Мерим айым айтат, камсыз кылуу үчүн керек экен. Камсыз кылуу деген сөз расходту жабуу деген, туурабы? Үй алыш үчүн деди, окей, жашоого керек дейт, жашоого, муктаждыктар үчүн дейт. Окей. 17 адамга жибердим, азаматсыз, Малдыбай Мерим. Муктаждыгым камсыздайм дейт, муктаждыктар үчүн дейт. Мына көп киши муктаждыктарын чечүү үчүн дейт. Жакшы жашоо үчүн, окей. Максаттарга жетүү үчүн дейт. Мына баарыңыздар аз жооп, акча мага жакшы жашоого керек дейт, окей. Муктаждыктар жабуу үчүн дейт, сыяктуу. Окей, саякаттоого дейт, окей. Келсе эмне дейт? Келсе келе уверенный болуш үчүн дейт, бактылуу жашоо үчүн дейт, акысыз жашоо үчүн эмне дейт? Акчасыз жашоо кыйын дейт.
акча бир нерсе алыш үчүн, ден соолук үчүн, финансовая свобода дейт. Окей, примерно акча энергия берет. Мына, примерно түшүндүк, бизнес ачууга дейт. Мына. Эми караңыздар. Сиздер жобуңуздар айттыңыздар, анткени мен силерге бул бир азыр техниканы айтам, ошону өзүңүздөр тест кылыш үчүн. Андан кийин да жазасыздар, сиздер кайсы категорияга кирет экенсиздер. Азыр 3 категорияны айтып берем. 3 категориянын кайсынысына кирет экенсиздер, ачык болуп айтасыздар. Акча болсо баары жакшы дейт, окей? Эркин жашоо үчүн, 3 категория. Эмне? Кедей адам, орто адам, анан бай адам. Булар ошо акча эмне үчүн керек дегендин жооптору ушундай болот. Ментальный мысленный установкасы. Кеттик. Кедей адамга акча эмне үчүн керек дегенде акча чыгымдарды жабыш үчүн. Мындай айтканда расходторду жабыш үчүн, мындай айтканда жана жазыңыз муктаждыктарды жабыш үчүн. Бул мындай айтканда акчасы көп адам эмес, акчасы постоянно аз жүргөн адамдын мысленный установкасы. Мындай айтканда ой жүгүртүүсү. Акча эмне үчүн керек дегенде чыгым жабыш керек. Буну алышым керек, анан мындай балам окутушум керек, анан мындай алыш керек, тигиндей алыш керек деп туруп, ошол эмне расходу болсо, чыгым эмнеси болсо, эмне муктаждыгы болсо, ошо муктаждыктарды жабыш үчүн акча керек деген акчанын себебин айтат. Бул эң ылдыйдагы, мына эң ылдыйдагы уровень. Бул эмне деген сөз? Бул ушул чыгым жабыш. Мындай айтканда кедей, мындай кедей деп айтпаңыздар. Мындай кедей дегенде жаман мааниде эмес. Мындай айтканда ошонун атын кедей деп койдук. Кедей болбошуңуздар мүмкүн, андай кедейдин субъективный, бул кедей эмес, көчөдө калган кедей болушу мүмкүн. Бирок просто айттым. А, Б, В десе кедей деп коелу азыр просто. Кедей ой жүгүртүүдөгү адамдын только чыгым жабыш үчүн акча керек дейт. Эми караңыздар, бул кишиде эмнеге акча болбойт дегенде, бул киши жашап атканда чыгымдар болот, чыгымдарды жапканга акча келет, ошого иштейт. Жаап койгондон кийин бул адам болду, токтоп калды. Неге? Уже чыгым жок, жаап койду. Курсагы ток, кийими бүтүн, үйү бар, бүттү. Бул адам дальше умтулбайт. Неге? Анткени баштан эле акча эмне үчүн керек дегенде, чыгым жабыш үчүн деген үчүн чыгымды жапкандан кийин бул адам токтоду. Чыгымды жабат. Чыгым жабылбай калганда дагы чыгым жабыш үчүн керек дейт. Же экинчиден чыгымды жапты, курсагы ток, үйү бар, машинеси бар. Эми буну көбөйтүп коет. Курсагы ток болуп атат, бирок эми ресторанда жейин деп атат. Уже эмне болду? Чыгым көтөрүлдү. Жөнөкөй убакта үйдө жейт эле, картошка алат, андай мындай кылып үйдө жейт. Бул уже акча жетип атат, бирок ресторанда да жейин деди, уже чыгымды көтөрдү. Көтөргөндөн кийин дагы эмне болуп атат бул? Анда ресторанда жабыш үчүн, ресторанда тамак жейм, ошол дагы чыгым болуп атат, аны жабыш үчүн деп дагы акча издейт. Анан аны жабат. Айтор, бул кишиге көп акчанын кереги жок. Бул киши ошол чыгымды жапса эле бүттү. Чыгымды жаба турган акчанын келиши аны үчүн чоң акча. Анткени чыгымды жабыш үчүн бүттү. Түшүнүктүү болдубу? Мындайча айтканда, сиздер өзүңүздөр караңыздар, муктаждыгым бар, оюңуздарда, чыгым жабыш керек, расходторду, ошо сыяктуу кишилерге жөнөтсөк кандай жеңилдетик, азаматсыздар. Аны авырада айтат. Баарыңыздарга жөнөткөнүндө кош келипсиздер. Жаңы келгендер бүгүн акча жөнүндө сөз болуп атат. Акча жөнүндө мындай жөнөкөй тилде, жалпак тилде, сиздердин түшүнгөн тилде айтып берем. Буну жакшы түшүнүп, кулак берип угуңуздар, критика кылбаңыз. Бул эмне мындай, анткени жукпай калат. Анткени сиздер мындай буну жөнө кунт койбоңуздар, макул, максаттуулуктар жаман, тиги жаман, бул жаман. Бирок бул сообщение азыр коротуп аткан убактыбыз, сизди менин коротуп аткан убактырым текке кетпесин жөнө мындай ачык эч кандай предубеждение менен эмес, жөнө угуп коюңуздар. Бүгүн 1 саатыңыздар колдоносуздар, ошону угуп коюңуздар, болду. Андан кийин эч кереги жок. Алар сөздөр кулагыңызга угат, көзүңүздө информация кирет. Анан тек койсо мээ өзү иштейт, өзү иштеп туруп анан бир результатка чыгат. Анан могул жерде сүйлөбөй жапчы эфирде дейт. Бул менин эфирим, сиздерге сиздин эме жок. Мына X1 MKL деген, сиз чыгып кетерсеңиз болот, анткени сиз менен биздин жылдызыбыз келишпейт экен. Биякта мени канчалаган тааныган адамдар, кызыккан адамдар отурат. Ошого биз жерде мындай грубость эме экен жок, бул жаш бала экен билбейм. Кээ бирде мындай да, мындай жаш бала кирип алат дагы мындай оозуна келген сүйлөп коет да. Баягындай болот го, ортодогу эмени кылып. Дальше кеттик.
ар ким кирип атат да бияка, эми ошон үчүн биз билбейбиз, биз тааныбагандар кирип атат, эмне кирип атат. Атак жаңы киргендер барыңыздар, менин атым Максан Муктаров, мен эл аралык коучмун, бизнесмен, инвестормун. Учурда мен Кытайда жашайм. 2001-жылда чет өлкөгө кеткем. Германияда жашадым, окудум, Америкада окудум, бүтүрдүм, Россияда жашадым, Турцияда жашадым. Азыркы тапта Кытайдамын. Ошол 12 жылдан бери Кытайдамын. Мен билген нерселер менен бөлүшөм. Бөлүшкөндө адамдарга керектүү болгон нерсе алып кете берет. Ошол адамдар менен чогуу иштейм. Анан мындай мени менен не связаны кызыгы жок болгондор итагиле мен бул жерде эме жок, эч кандай. Мен сен эфирди жаап кой мындай деген бул адамдын түшүнүгүнө жараша, ал адамдардан бир эме жок, просто ал адамдарга да кыйынчылык болуп атат. Эфирди мен жаппайын, сиз жаап чыгып кете бериңиз. Аякта барып уктасаңыз дагы жакшыраак пайда табасыз. Уккандар, булар башка адамдар, башкача пайда табат. Дальше кеттик. Сиздин ар бир сөзүңүз алтын дейт, Алла разы болсун. Сумая шоп хейже дейт. Эми караңыздар, кетип атабыз. Дальше мен силерге определенный техника үйрөтөм, андан кийин эме кылабыз. 3 дедим. Биринчи кеде деген акча эмне үчүн керек дегенде, мынаны алышым керек, тигини алышым керек, мынаны кылышым керек, тигини алышым, мындай расход жабы. Расход түшүнүңүздөр да, мындай. Тамак жеш керек, кийим алыш керек, квартирамды төлөшүм керек, мындай кылышым керек, баламды окутушум керек, мындай расходторум көп, ошолорду жабыш керек, ошого акча жетпейт да деген ой жүгүртүү болсо, бул эң ылдыкы категорияда кедей адам ой жүгүртүүсү. Бул адам расход жапкандан кийин бүттү, токтоп калат. Проблема ошол жерде. Түшүнүңүздөрбү? Мындай расход жаптым, нормально жашап отур, карасаң баардыгы жайында, расход, дальше умтулуу, дальше акча табуу, дальше эме, андан кийин аны акча көп тапкандарды еще жамандайт. Акчаны эмне кылат? Ошону карасаң, ооруп калды, Москвага иштеп, суукта иштеп, мындай болду, тигиндей болду. Только акча тапкандарды жамандап, главный расход тапты, мен даже аяка барып акча таппасам көрөм, ден соолуктамын, бияктамын деп, мындай чыкканда акча тапкандар, акчасы көптөрдүгү жамандай баштайт, чтобы өзүнүн жакшы состояниеде кармаш үчүн. Түшүнүктүбү? Ошого сиздер бул кайсы категорияда болгонуңуздар сезиңиздер, бул жакшы эме, жакшы да эмес, жаман да эмес. Бул жөн эле ушундай ой жүгүртүү. Түшүнүктүү болдубу? Сиздер өзүңүздөрдү жамандабаңыздар. Мен силерди жамандаган жокмун. Баарыбыз ушу жашоонун ичинде алпурушуп, мындай кылып жашоону түшүнүп, максат коюп, бул жашоо кандай экен деп, мынтип замандаш болуп, азыркы убактагы замандаш биз одноклассниктербиз да, жашоонун классниктери. Баары 2025-те жашап атабыз баарыбыз, Кудайга шүгүр. Эми бирөөнүн жашы 15 жаш, бирөөнүкү 70 айырмасы жок. Баарыбыз ушул данный моментте жашап атабыз. Ошого классташ болгон үчүн бул менен бөлүшүп атабыз. Билгендер бөлүшөт, билбегендер үйрөнүп, андан да өтүп кетиши мүмкүн дегенде, баягы шакирт устазды өтөт дегенде, кулак мүйүз кулактан өтөт деген дагы сөз бар. Мындай ичканда сиздер үйрөнүп, аябай алдыга кеткениңиздерди каалайм, ошон үчүн да бөлүшүп атам. Эми караңыздар, кедей болсом, мен значит только расходум болот, ошону жапсам бүттү, максат бүттү, акча менен максатым бүттү. Акча менен максатым бүттү. Анткени расход жабыш керек, расходтор жаап атамбы? Кудайга шүгүр деп туруп, болду, расходтор жаап атат. Болду, дальше эмне кереги бар деп туруп, ал адам кыймылдабай калат. Башка возможностьтор иштебей калат. Бирөө менен таанышып, бизнес кылып, мондай бир чоң ойбой калат, ошол жерде калып калат. Түшүнүктүү болдубу? Значит, бул кедей адамдын ой жүгүртүүсү. Эми экинчиси көттү. Экинчиси. Орто адамдын ой жүгүртүүсү дегенде, ал кантип ойлонот? Акча эмне үчүн керек дегенде, кедей расход жабыш үчүн. Эми орто адам эмне үчүн керек дегенде, эл катары жашаш үчүн. Ошо эл катары жашаш үчүн ал эме кылат. Не деген эл катары? Эл катары деген сөз, мындайча айтканда, машинам болсун, үйүм болсун, болду. Элдерде машина, үй бар, болду, эл катары. Мындайча айтканда, орточо адам, мындай айтканда кандай десем, үйү бар, молодец, машинасы бар, болду, анан болду, эл катары. Бүттү. Бул орто адамдын ой жүгүртүүсү. Акча эмне үчүн керек дегенде. Эми бул адам эмне болот дегенде, бул адам тырышат, андай болот, 30-35 жашында машинага жетет, үйгө жетет. Үйдө алат, машина алат, бул үйдө бар, машинасы бар, бул адам уже токтоду. Неге? Максат акча эмне үчүн керек дегенде, үй алышым керек, машина алышым керек, бүттү. Үй алгандан кийин машина алгандан кийин бүттү. Бул ошончо күч колдонот, ошончо энергия колдонот, ошо акчага жетет, анан эмне болот? Токтойт. Бул жерде максат экен, мен көп акча табууну аракетин кылайын дегем, жакшы жашаш үчүн, бирок кээ бирки туугандардын сен дүйнөкөр болуп кеттиң деп жаман карактерде болуп жатасың, эмне кылса болот дейт. Ошо аз айтып берем ошо боюнча. Биринчи могу үчөөнү түшүндүрөйүн, анан бир вопрос келиптир. Вопросторду кийин берсеңиздер, сонун болот. Бусурманкул. Мындай айтканда караңыздар.
Орта адам не екен? Эл катары жашайын деп, бир машина, бир үй болсун. Ошон үчүн билесиздер, баягы орто жашка келгенде, орто жаш кризис дегенде, үй алды, машина алды, 35-40 болду, уже жашоо кызыксыз боло баштайт. Неге? Анткени целге жетти. Эми дагы эмне акча керек деп туруп, мындайча айтканда, акча мындай айтканда уже кереги жок болуп калат. Эмне үчүн керек дагы? Жашы нормально жашап атпайбызбы? Мында эмне эле азыр айтпайбы, баягы дүйнөкөр болуп кеттиң, мында эмне кыласың, жөн жашай бер деп, тем более башкалар турат, эме кылат, эмне болот? Ошентип токтотот же токтоп калат орто адамдар. Кээде эле эмнеде расход жабышат. Орто адамдар расход итеге эле жабат, и плюс эл катары бир үй, бир машинам болсо, анан да бир жер үйүм болсо, бүттү. Ошо квартирам бар, машинам бар, жер үйүм бар, бүттү. Буга жеткен адам, орто адам токтоп калат. Ошон үчүн акча эмне үчүн керек дегенде, эл катары деген ошо орточо бар, орточо үй, машина болду. Үй, машина, жер үй, бүттү. Кийимдери бар, бүттү. Тамак жейт, ошо бүттү. Ушул жерге келгенде токтоп калат экинчи адам, Эми бай адамдарды айтайын. Бай адам дегенде эмнеге аларда акча бар? Неге аларда акча бар? Неге орто адам менен кедей адамдарда акча жок? Эми ошону түшүнүңүздөр. Ошого жетсеңиздер болот. Ой жүгүртүңүздөрдү азыр акчаңыздар жок болсо да ошого өткөрсөңүздөр, буюрса иншалла Кудайдын уруксаты менен акчаңыздар көбөйөт. Не деген? Байлар эмне үчүн акча керек дегенде, жана кедейлерге окшоп чыгым жабыш үчүн эмес. Орто адамдарга мындай эл катары бир үй башынан, бир машинам болсун, бир үйүм болсун эмес. Алардын акча эмне үчүн керек дегенде, башка бир максаты жок дагы. Акча табыш үчүн керек. Жөн эле акча көбөйтүш үчүн. Алардын ою просто игра. Анткени ошончо бай адамдын курсагы, кийим-кечеси, жашаган үйү уже камсыздалган. 10 жыл эмес, 20 жыл эмес, 50 жыл эмес, 100 жылга ошол акчасы по идее жетет. Ал жөн эле жашай берсе деле болот. Бирок анын ою эмне? Мен ушул акча алып, бияка коюп, акча табам, акчам ушунча көбөйөт, андан кийин бияка коем, акчам ушундай көбөйөт. Мындайча айтканда, сиз айтасыз, жөн акча коор, дүйнөкөр болуп кетти, акча көбөйтүн. Бир жагынан ошондой, акчасын көбөйткүсү келет. Бунун ою ушундай. Постоянно акча эмне үчүн керек? Майерге вложение кылам, как раз мына койсом көбөйүп кетти. Карасаң мындай. Ал көрүп атат да, бияка акча көбөйтөм. Неге кылбайын дейт, бияка акча коюн, бул өзү көтөрүлөт экен. Жерлер маякта арзан сатылып алып тур, эртең эле бияка көчкөндө ал жерден цена көтөрүлөт. Аяктан жер алып коюн. Мындай. Түшүңүздөр, ал жер алып, мисалы 100 гектар жер, мисалы 10 квартирасы бар, күнүгө ал квартирада жашай албайт андай нерсе. Анткени адам жалгыз болгон үчүн анча нерсеге жете албайт. Мындай айтканда канча шым керек агамыз, канча ал акчасына миллион көйнөк, миллион шапка, миллион тамактарды алып койсо болот, акчасы жетет, бирок ал аны кыла албайт, аны өлсө дагы анча нерсени кийип бүтүрө албайт да. Өлсө дагы аны жеп бүтүрө албайт. Андай нерсе, курсак, тамак, кийим, муктаждык ал уже жабылып калган. Түшүнүктүү болдубу? Ал уже аны жабайын деген бир максат жок. Итеге эле андан акчасы ашып кеткен. Дагы эле көбөйтөт. Неге? Анткени ал мээси иштеген ою акчаны акчага айландыруу. Мына акчаны эмне үчүн керек дегенде, акчага көбөйтөм. Мына ойлосоңуздар, мен мынтип айтайын да, мага да айтат. Мына бул жерде жазып койду, как будто ваш эфир специально вселенной был послан дейт, Алла разы болсун. Мындай жакшы ниетиңиз үчүн Алла разы болсун, комплиментиңизди алдым. Мындайча айтканда караңыздар, ал адам акча көбөйткүсү алды. Эми бул жерде бир вопрос болуп атат да. Аны, сен эмне кыласың акча? Бул туура эмес нерсе десеңиз, ошондой адамдарды да Кудай жараткан да. Ал мында кандай? Мен өткөндө сториске койдум, окудуңуздар, окудуңуз. Анан, кстати, сториске кирбегенде, стористе көрүңүздөр, кызыктуу нерсе айтып турам да. Стористи постоянно карап туруңуздар меникини. Ал жерде айттым да, мисалчы. Кээ бирки адамдар Кудай ага нимат берген. Мындай айтканда, жанагы киши акча көбөйткөндө эле каалай берет. Анан ошонун правилаларын үйрөнүп алган, чтобы көбөйтүш үчүн. Азыр андай айтып берем. Акчасы көптөр кандай не колдонот, көрүнбөгөн закондар, андай айтып берем. Кудай аны жараткан, ал өзүнүн акчасын колдоно албайт, мындай. Полностью акчасына тамак жейсе, ал акчасы канча тамак ал жеп бүтүрө албайт, өмүр бою жесе да бүтүрө албайт. Өмүр бою кийим алса дагы ал бүтпөйт ал акча. Түшүнүктүү болдубу? Катып атат дейт. Катып атабы? Жазып коюңуздар. Катып атса кайрадан эме кылайын. Эми караңыздар. Угулуп атса угулуп атат деп коюңуздар. Эми караңыздар, ошончо акча эмне үчүн керек дегенде, бай адамдар
аз мисалы Уоррен Баффет кийин байлар болсо, биздин байлар, Кыргызстандын байлары, буларга эми бир үй, бир машина, бир эме жетиши мүмкүн. Анткени ал муктаждык ошончо эле. Бирок эмне болуп атат? Булар дагы көп акча таап, дагы кеп кетти. Эми буларды жаман десеңиздер, анда Кудай ошондой адам жаратса, Кудай туура эмес кылыптыр деген болосуз. Ошон үчүн аны айтпайбыз. Анткени адамдарды ар түрдүү жараткан Кудай. Ар кимге способность берген, ар кимге мүмкүнчүлүк берген. Каалагандар колдонот, каалагандар колдонбойт. Анткени кол буту бар, көзү бар, кулагы бар, үйрөнсө болот, кылып көрсө болот, результат чыгат, закондор бар, колдонот, аны кылат, муну кылат. Баарыңыздарда бар. Эки көз, эки кулак бар, бүттү. Баарыбызда ошо эки көз, эме бар. Баарыбыз ошол байлардын акча тапканын таба алабыз. Кааласак, үйрөнсөк, алардын билсек болду. Кааласак, билсек да кылбай коюшубуз мүмкүн. Кээ биргелерге акча кызыгы жок. Ал айтат, мен акча кереги жок, мындай деп эле не кыламан деп кызыкпайт. Хотя мындай сүйлөй койсо канча акча табылат. Бир проект кыла койсо канча акча табылат. Ой, бир идея алып муну мындай кылса канча акча табылат. Түшүнүктүүбү? Бирок ал кылгысы келбейт. Мен деле азыр убактым көп болгондо барып англисче сабак берсем, англисче ушунча жакшы үйрөтө алам. For example, I also told before that I coach, I taught English in Russia, and I taught in Lukoil, Gazprom, and also I taught a lot of companies in Russia. So this is amazing. I can coach the American accent, I can teach English perfectly. But I don't want. Мындай англисче ушундай сүйлөгөндү үйрөтө алам, буну кыла алам, бирок менде кызыгуу жок. Англисче көп акча да таба алам. Бирок кызыгым жок. Түшүнүктүү болду? Ошон үчүн жакшы үйрөтө алсаң өзүң үйрөтпөй белең, ошонун акча кызыгым жок. Түшүнүктүү болду? Ошо сыяктуу эле кээ биркилер бар, кызыгы жок. Акча тапкандан же башка нерсенин норма. Түшүнүктүү болду? Ошо сыяктуу. Ошого караңыздар. Сиздер дагы үчүнчү категориядан биле турган нерселериңиздер Жаннат, Максат Жаннат Кожомжаровдон окуңузбу? Жок, мен окуган эмесмин. Мен эч кимде, мен бир Маргулан Сейсенбай насаатчылыгына катышкан бир жыл ошо. Атак мен башка коучтардан өзүм илхам менен ошондой эме кылам да, еще көп ойлоном. В общем, көп техникаларды мен өзүм баягындай кааласам, Кудай илхам менен берет, же бир хадистен чыгып калат, ойлон, мындай экен дейсиң, же Инстаграмдан чыгып, мындай эчкандай постоянно ошо ойлоно берет экенмин да, менин эмем, дээримде ошо бар. Ошон үчүн көп нерсе ошол жактан келет. Ошо бирок ошол кызыккан нерседен тажап калабыз го дейт. Эгер сиз кызыккан нерседен тажабасаңыз, ал кызыккан нерсеңиз эмес экен да. Кызыккан нерседен тажабайт адам. Бул мындай берилген ошону эле каалай берет. Мен канча киши таптым. Ладно, дальше кеттик, буну бүтүп коелу. Үчүнчүсү, бай кишилер акча эмне үчүн керек дегенде, акча эмне үчүн керек? Акча табыш үчүн керек. Башка нерсенин кереги жок. Расход жагыш үчүн, эл катары жашаш үчүн эмес. Жөн эле акча табыш үчүн, аяктан бияка чыгып, бияктан алып коюм. Менин бай туугандарым бар да, ушундай. Аны менен сүйлөсөң эле, маяктан азыр үй алып коюш керек. Уяганда мындай болуп, карасаң бияктан ушунча акча келди. А мындай кылсаң бияктан мындай, кепилге воздухтан акча табат экен. Анда мындай только бай акча тапкан жолдорун ким каяктан акча таап атат, акчаны ким кайра көбүрөөк табат, кайсы отраслга кирсең жакшы акча таап алат. Акчаны тиякта жоготтум, анан ошону туура эмес кылып маяктан акча табышым керек. Анын курсагы ток. Ал эмесин бүт байлыгын азыр теп койсо, жөн эле бир үй алып квартирага жашап эле, калгандарын аренда алса, калгандарын жөн эле сатып берип, жөн эле тамак ашына коюп койсо, ага жетет. Ал 30, 40, 50 жылга чейин жетет. Ал өмүрү жетпейт ал акчасын коротконго. Бирок ал киши, ал тууганым постоянно ушуну сүйлөйт. Анан мен ал тууганымды изилдедим. Анан мен байларды изилдедим. Ошондо жанакы айткандай, байларга эмне үчүн акча керек дегенде, акча табыш үчүн акча керек. Түшүнүктүү болдубу? Анан эми ошолор кантип акча табыш үчүн акча керек дегенде эмнелерди колдонот, ошолорду айтып берем. Бирок азыр мен кыскача кайталап кетем бүгүнкү тема боюнча. Бир, кедей ой жүгүртүү же кедей адам, мындай айтканда акчасы жок адам, жетпей атат деген адам, постоянно акчасы жетпеген адам, акча эмне үчүн керек дегенде, расход жабыш үчүн дегенде, ал ошончо эле күч колдонот. Эң максимум күч колдонсо расходун жабат. Күчү канчалык? Ой жүгүртүүсү канчалык? Мышлениеси канчалык? Кругозору канчалык? Тааныштары канчалык? Ушунча. Ошон үчүн эптеп расходун жапканда, деп отуруп калат, супер иш кылган болот. Неге? Кругу ошончо. Неге? Иши ошончо кылат. Неге? Акча ошончо эле керек.
Түшүнүктүү болду. Ошончо кыйналып жаап ой жүгүртсө ошого ишенет. Ошону каалайт, ошого ишенет, ошол эле болот деп эле жүрө берет. Кудайдан ошончо эле акча келет деп эле билет. Түшүнүктүү болду. Значит, не экен? Ал жөн эле биздин ой жүгүртүүбүз менен жашообуз курулат экен. Сиздер дагы эгер ким ушул кедей ой жүгүртүүдө жүрсө, жакчасы жетпесе, эми экинчи группка өтүңүз жок дегенде, андан кийин үчүнкү өтүңүз. Мынтип тез өтүңүз. 1 айда өтүп кетесизби, 10 жылда өтөсүзбү, аны биле албайбыз. Бирок уровень ушундай, тепкичтер ушундай. Мына көп акчасы бар адамга акча эмнеге кереги бар деп сурооңуз айтсам, көп акчасы бар адамга акча эмне үчүн керек? Анткени дагы акча табыш үчүн. Анткени бул дүйнөдө акча бүттү, потолок деген нерсе жок. Бул кете берет. Тарыхта миллионерлер ушунча болсо, азыр миллиардерлер ошончо, и плюс дагы эле акча бар, и дагы эле акча келди, дагы акча көбөйтөт, бай болуп атат. Мурда мисалы 400 миллиард бир адамда жок эле, азыр бар. Азыр алдагы кетти. Эми барып алар 400 миллиард эмес, 800 миллиард 1 триллион болсун деп ошол нерсеге кетип атат. Просто бул дүйнөдө уже ал курсагы, кийим кечеси, биздин айткан расходдор, эл катары булар уже кызыктырбай калды. Мисалы Илон Маск Феррариде жүрөм, Lamborghini кереги жок, өзүнүн машинасында Теслада жүрөт. Ал уже Феррари мера олор жөнөкөй адамдардын люкс варианттары кереги жок ага уже. Ал мындай курсагы андай жок, ал уже иши да жок аны менен. Анткени ал уже башка уровеньге өтүп кетти. Уже ал президенттер менен эме кылды. Ага айтты да, Илон Маск айтты, сен ушунча байсың, эң бай сенсиң десе, жок, мен бай эмесмин дейт. Путин менден да бай дейт да. Эми караңыздар, ушу сыяктуу. Түшүнүктүү болдубу? Сиздер мындай ал адамдардын түшүнүгүн түшүнүңүздөр керек. Хотя ал акча жок сизде, бирок сиз ошону түшүнсөңүз, ошол жака каяка барам дегенде таба аласыз. Ошого кайталап атам, педагогмун мен үйрөтүүчүмүн, ошого повторение мать учения. Мындай ешкандай кайра кайталап, дагы барып сиздер азыркы моментте жаттап алсаңыздар дагы жакшы. Ошол сыяктуу. Белек азаматсыз, буюрса ниетиңиз кабыл болсун. Насаатчылыкка күтөм сизди. Кедей адам акча чыгым жагыш үчүн деп айтты. Мен расходдор жагыш үчүн. Ал сиз ойлоңуз, мага мына керек, ушул акча керек, мына марш. Окей, значит сиздер биринчи уровеньдесиздер. Мындай айтканда кедей ой жүгүртүүдө экенсиз. Окей, жаман эмес, жакшы эмес, жөн ушундай экен, бүттү. Анан бар эл катары жашашым керек, эмне үй алышым керек, анан машина алышым керек, анан мындай кылышым керек, бүттү, элдер мындай да. Окей, сиз анда биякта экенсиз. Анан биякта болгондо, биякта болсо дагы айтып койсоңуздар, мен ушу жүктүм ушундай, мен ушунча акчам бар, $1 миллион бар деген киши болсо жазып коюңуздар. Кимде $1 миллион бар болсо, ал мындай дейт. Акча эмне үчүн керек дегенде, акча алып келиш үчүн. Ал мындай жөн отура албайт да, отурса эле мындай кылып, бирөөлөр мынтип акча таап атат, аны угат, жерлер буякта арзан болуп туруп, азыр как раз возможность мындан кылып коюш керек. Азыр Кытайга уже санкциялардан кийин мындай болот, возможность чыгат, эми согуш убагында мындай болгончо мындай болот деп алар только ошону ойлонуп жүрөт. Мындай расходум жабышым керек, ишке барышым керек, андай ой аларда жок. Мен алар менен сүйлөшөм да. Ар сүйлөшкөн сайын, мындай возможность бар экен, азыр мындай кылса мындай болот депчи. Түшүңүздөр, алар только акча бияк койсоң ушунча акча келет, анан буну акчаны бияк келет. Көрүңүздөр, ушу ой жүгүртүүдөгүлөр байлар. Анткени алардын акчасы түгөнбөйт. Жеп койгон акчасы, күнүгө келип аткан акчасы жеген акчасынан көп, ал өсүп кете берет. Анткени канча расходу болот, канча тамак жейт. А бирок аяктан арендадан түшүп атат, бизнес бар, аяктан акча келип атат, бир чоң клиент чыгып калды, бир чоң сделка болуп калды, дагы бир сделка болуп атат, даже алардын гостиницалары бар. Айлык төлөнө берет аяктан. Анткени ошол шаарга барганда өзү калат, кийин барат. Андан кийин балким ал шаарга 3 ай барбайт, 3 ай гостиницасы төлөнүп турат. А бирок отуруп токтоп туруп, мен гостиницаны төлөйм дебейт алар. Гостиницада керек мага Гуанчжоудо, ал жерде ар барганда мен аякта жатам, Кыргызстандан барганда калам дейт дагы. Мисалы айына канча? Айына айтайлы $1000 болсо, значит, бир жылга $12,000 кетет экен, 10 жылга канча болот? 10 жылга $120,000 кетет экен. Бир жылга канча? $1000 болсо калган гостиницасы. Туура эмес айттым. Бир күнгө $1000 болсо, бир айга $30,000 болот, туура. $30,000 болсо, бир жылга 12 ай болсо канча болот? $360,000 болот бир жылга. 10 жылга $3,600,000. $3,600,000 коюп койсо, 10 жыл Гуанчжоудо гостиницасы тура берет, барганда жаша. Ал эмне кылат? Токтоп туруп чөнтөгүмдөн чыгарайын дебейт. Ал эмне кылат? Мага керек болсо болду. Анда мен бизнес сразу идея кылып бир бизнес ачайын. Так ошонун айына аны күнүнө $1000 түшсө, буну буга байлап коем дейт.
Ал жерден түшкөн акча бияка өтө берет. Бул түшүнбөйт. Бул бизнес өзү иштеп атат, өзү бияка өтө берет, анын бир гостиницасы бар, постоянно төлөнгөн. Барып эмне кылат? Ошол жерде жашайт. Неге аяка барганда өзүм гостиница кылайын, элдер менен сүйлөшөйүн, акчаларымды да коеюн, ошо үйрөгүндө турайын деп, мисал катары, Түшүнүктүү болду? Ошого. Эми суроолоруңузду окуй албай атам, заранее айтып коеюн, анткени мен азыр сүйлөп атам, сурооңузду окуп, менин темамды сүйлөй албайм. Ошого суроону аягында берсеңиздер жакшы болот, сонун болот. Эми караңыздар. Ошол 3 категорияны айттым. Биринчиси эмне дедик? Биринчиси акча эмне үчүн? Чыгым жагыш үчүн. Экинчиси эмне болду? Орто адамдарга. Бул адамдар эл катары жашаш үчүн. Эми үчүнчү категория байлар, акча үчүн. Эми байларды айтам. Байлардын кандай ой жүгүртүүсү болот? Жөн эле мындай айтам. Мен мусуну жакында, кстати, эме баштап атам. Автордук илим бизнес деген, ошого катышсаңыздар, 10 сабактын ичинде 10 күн ушинтип жолугабыз. Түшүнүңүздөр, 10 күн 2 сааттан. Анан ал жерде живой, прямой суроо бересиздер, звукту ачып, видеону ачып суроо бересиздер. Мен видеону ачып сурооңузга жооп берем, же башка бирөө суроо берсе, аны айтам, ал жерде сиздер живой мынтип жолугушабыз. Мынтип жазып, окуду экен окуду. Ошого акчасы да көп эмес, ушул маселени азыр бүгүнкү айтып аткан нерсени детальный практика менен, тапшырмалар менен, кураторлор менен 10 күн интенсивный окуйбуз. Аябай күчтүү окуйбуз. Ушуга катышып калыңыздар. Бул уже башталып атат. Канча күн? 2-3 күн калды. Бүгүн жазылыңыздар. Бүгүн сатууну ачтык, кстати. Ошого ким катышкысы келсе, номер калтырыңыздар. Бул сиздерге мындай көп акча эмес. Бул акчаны жөн эле баягы колдонгонду билбей атасыздар. Ключевой акча үйрөтүнө турган нерсеге колдонбой, барып туруп кийим алып коюп, тамак жеп атасыздар. Аларды да алыңыздар. Анын да жакшысын алыңыздар. Бирок буга да колдондуңуздар. Ушул эмне кылат? Бул эмне кылат? Ал жерден сиздерге акча алып келет. Ошого бир илим, түшүнүктөр керек. Ошого бир тренинг, бирөө үйрөтүш керек. Колдон жете, жүр мындай. Колдон жетер, мен сиздерди тааныбайм, каяка барам, жете албайм да. Тренинг ачып атам, келдиңиздер, болду. Мен менен уже катташтыңыздар, уже биз ушул жерде эмне кылабыз, ушинтип үйрөнөбүз. Ошого номер калтырсаңыздар, ушул техникаларды, ушул тренингдерди 10 сабактын ичинде интенсивный кураторлор менен, тапшырмалар менен өтөбүз, детально. Деп туруп анан эмне кыласыздар, сразу колдонуңуздар, бир результатка жетесиздер. Результатка жеткенде сүйүнөсүздөр, бир процесс кылдыңыздар, результатка жетип атасыздар. Азыр кээде ой жүгүртүүлөр дагы мындай. Процесс кыла берет, иштеш керек, токтоп тур, жебей тур, азымда дагы иштеш керек, буну токтоп кийин же, эмне результат көрбөгөндө баягы балдарды да ушинтип тарбиялап атабыз. Окуп эле, бир результат көрбөгөндө бул тажайт дагы уже кылгысы келбей калат. Бул кедей адамдардын бала тарбиялоодагы проблемасы. Не кылат? Результат бербейт да, процесс кыла берет, результат жок. Процесс кыла берет, бул уже тажайт. Эми караңыздар, эми байлар эмне кылат? Байлардыкы тескериси бала тарбиялоодо. Кандай? Ал бирденке бала өзү колу менен кылайын десе, аны кылып отуруп кыйналбай, жакшыраак нерсе кылбайсың деп сразу берип коет результат. Бул баягы бирденке жасайын деп акча кылып, мындан бирденке алайын десе, шик результат келип калат, процессти жашай албай калат. Атасы аны алып берип коет, ушуну калтырасың, эмне кыласың антип кыйналып отурба, мына деп, сиз лучше жакшыраак нерсе кылың деп мынтип результатты берип коет. Байдын баласы процессти сезе албай калат да, аны утур эле результат алда кылгысы келбей калат. Неге? Анткени бул жөндөн мен эчтеке кылбай, бир нерсе мынтип пешенетер менен, мындай бир өзү пешенетер менен тапкан акчаны таттып болот го, өзүм кылдым, өзүм жасадым, мына жеп көрсөң дегенчи. Муну мен бүгүн мен стористе койдум го, мына Германияга бир дизайн кылдык. Дизайн кылып канча 3D кылдык, сүрөт аягына өзгөртүп, буяна аны жасатып барып койдук. Аякта уже элдер биздин жасаган гостиницага келип жатып атып деме, мен ая сүйүндүм да, мынаны могул жер мен кылгам, могул жер мындай кылгам. Көрдүңүзбү, мындай бир процесс кылдык, результатын көрдүк. Аябай сонун. Ойлосоңуздар, сиздер өзүңүздөр мисалы эркектер сонун кылып картошкалар кесип, тамак жасап, монда кылып французский койгондон кийин, жеп көрсөң кандай экен, сонун бекен, ал жеп жемесе, деп көрдүңүз, мындай өзүңүз жасадыңыз, койдуңуз. Мындай процесс болду, результат болду. Көрдүңүзбү, бул техника кандай иштейт? Бала тарбиялагандагы да ушундай нерсе бар да. Эми байлык үчүн эме болуп атабызбы? Кедейдики эмне болот? Процесс боло берет, результат жок. Байлык эмне болот? Процесске возможность бербейт баласына, сразу результат бербейт. Мына акча, мына кыл, мына акча, кара, эмнеге жоготтуң, акча бердиң го деп. Чүнкү ошо сыяктуу. Ошого бул нерселерди үйрөнүш үчүн бир какой-то вложение керек, бул бир билим керек. Сиз өзүңүзгө болсо да балаңыз тарбиялаш үчүн, же өзүңүзгө болсо жолдошуңузга бир кандай түшүнүк берип, кандай поддержка кылыш үчүн деген сыяктуучу. Ошого азыр
азыр автордук илим бизнес башталып атат, 2 күн калды. Канча калды? Уже 2 күн калыптыр. Жазылып калыңыздар, номер каттаңыздар, 2 күн калды, ошого жетишип калыңыздар. Бүгүн номер таштасаңыздар, сиздер жазып, биз ошого уже баштайбыз. Мен уже мындай күтүп отурам. Үйрөнгөндөрү менен үйрөнүп кете беребиз. Тегеле канча адам үйрөндү. Кудайга шүгүр, алар эмесинин рахматын айтышты. Аябай результаттарды көрүп атат. Сүйүнгөндөрүн көрсөңүздөр, өтө сонун. 73 дагы апалар катышып атат. Вообще, сиз ойлоңуздар, 73 дагы апа катышып бир результат алып атса, значит бир нерсе бар экен да, максат тарыфта. Жөндөн жөнүнө айтып аткан жок экен деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу ошондой нерсе болсо сиздер катышыңыздар. Бир, анан эл маанилүү эмес. Бул жерде бирөө хейт кылбасын, тигиндей кылбасын, ар кимиңиздер өзүңүздөр ойлоңуздар. Ал хейттигини кылыш керек, ал жаман сөзүн айтып коюш керек. Айтпаса ичинде түрөр жин. Айта берсин, free, тегеле бекер катышып атпайбы. Бияка эч ким жабылбайбыз. Ал мени жабылбайт, мен аны жабылбайм. Кааласа кете берсин, кааласа мен өтө берем, айырмасы жок. Ошого номер калтырсаңыздар, сиздер сатуу ачылды. Жазылсаңыздар, көптөгөн ушундай теманы айтып берем. Эми кайры темага келели. Кедей адамды айттым. Акча эмне үчүн керек деген расход жабышын. Орто адам айттым. Акча эмне үчүн керек? Эл катары, үй, машина болду. Андан кийин бүттү, дальше ал кыймылдабайт. Бай эмне кылат? Бай акча табыш үчүн. Акча тапты да, канча тапты? $100,000 тапты. Дагы таап, дагы $200,000 табат. Андан кийин 800,000 табайын, 1 миллион табайын. 10 миллион тапкандар бар экен. Ошондой бизнес бар экен. Неге кирбедим? 10 миллион таптым. Ал жерде 10 миллионго тамак жеш, кийим кийип, расход жаап, балам окутум. Аларда вообще ал сөз жок. Анткени алар итагеле жабылган. Анда андай понятиялар жок. Ошол бай адамдарга постоянно акча келе берет, анткени постоянно вложение кыла берет мындай. Мындай ешкандай ургеп кете берет. Любой бизнеске, любой эмеге, жакшы адамдар угат, жаңы адамдар менен башка өлкөгө барат, жаңы бизнес чыгат, өзүнүн бизнесин чыгарат, жаңы нерсе ойлоп табат, сүйүнөт. Карасаң адамдарга керек болуп атат. Мына менин эмем колдонуп атат. Менин продукциям колдонуп тигиндеп атат, ушактан өзүм чыгартып жасап, заводдон кылып мындай кылдым, элдерге аябай пайдасы тийип атат деп сүйүнүп кетип атат. Ошол процесске эмне болуп атат? Акча түшүп атат. Тик күнүгө акча түшүп. Аларгачы мындай бияктан келип калды. Алар мындай кандай да? Буларга мындай, сизде айлык иштегенде токтоп тур, айлык келет, еще азыраак да. Бир ай өтөт, онтип анан бир айлык келет, анан расходтор мындай. Көрүңүз, алардан да жок. Бир күндө бум акча келди. Вау деди. Же 2 ай акча келбеди. Жүрө берет ал баягы вложение кылып, андай кылыш керек, аны муну анан 2 айдан кийин болду? Бум. 10 жылдык акчасы келип калат. Сиз 10 жыл айлыгыңызды топтосоңуз, ага бир убакта келип калат. Мен просто өзүм да бизнесте кирдим. Өзүм да ошолор акчалар тапканда, мен биринчиден шок болдум. Мен да мурда андай чоң акчалар таппаган үчүн, ошол биринчи жолу тапкан үчүн акчаны колдонушту да билбейсиң. Жөн эле бирдемкелер алып, аны муну кылып жүрө бересиң. Майбах аласың, тиги квартира аласың, мында аласың, тигинде аласың. Анан кийин мында түшүнгөндөн кийин анан кийинки убакта уже бизнес токтоп калды. Уже жок, доход жок, уже кетип атасың, өзүң чөнтөгүңдөн жеп атасың, топтогон акчадан корутасың, бир да доход жок, 1 жыл өтүп кетти. Көрдүңүздөрбү? Ошону дагы билишиңиздер керек экен да. Бул дагы бир эме. Акча келбей жатса эмне кылыш керек? Көрдүңүздөрбү? Акча жок болуп атса эмне кылыш керек? Ал жолду да билиш керек. Аны билбесеңиз болду, өлдүңүз, карызга кирип кете бересиз, андай болот, мындай уже эмеңиз түшүп кетет даже. Вот, ошол итагеле сиздин азыр данный момент акчаңыз жок болсо, эмне кылышыңыз керек? Ошону билишиңиз керек. Акча барда эмне кылыш керек? Коротосу андай кыласыз, ал өзүнчө тема. Бирок ал состоянияга келе элексиз. Азыр акчаңыз жок болгондо эмне кыласыз? Же акча таптыңыз, акчаңыз баарын коротуп салдыңыз, жоголуп кетти, дагы эмне кылышыңыз керек? Кантип дагы чыгасыз? Ошол темаларды детально сүйлөшөбүз тренингдерде. Анын да кыскача кичинелерин бөлүшүп кете берем. Эми караңыздар, бай адамдар сиздерге бул аябай ключевой нерсе. Кантип түшүнөсүздөр же түшүнбөйсүздөр, түшүнсөңүздөр түндүгүңүздөр ачылат. Же бүгүн түшүнбөсөңүз угуп койдуңуздар, жүрө берет мээңиздерде. Мурда Максат агай ушинтип айткан турбайбы, ошон бул турбайбы деп, ошондо балким 1 жылдан кийин, 2 жыл, 5 жыл, 10 жылдан кийин, балким эртең, балким азыр данный момент биле албайм. Ал тагдырдын иши, сиздин каалооңуз менен тагдыр. Кудай сизге ошо сообщенияны азыр түшүндүрөбү? Зээниңиз ачыкпы, тың деп, деп жетон түшөбү? Же мындай башыңызга таң дегенде баягындай ачнулся деген барга, баягы ойгондум деген болобу азыр, кийин болобу, аны биле албайбыз. Түшүнүктүү болду ошо. Кеттик анда. Алар кандай кылат дегенде мындай. Акча, баягы үчүнчүдөн айттым, бай, акча постоянно болгон адамдар. Акча эмне үчүн керек дегендер, алар мынтип ойлонот, караңыздар. Булар аябай ушул нерсеге катуу ишенет.
ишенген үчүн дагы итак эле закон ушундай экен. Мен изилдедим, американецтерди изилдедим, немистерди изилдедим, орустарды, кытайларды, баардык бай адамдарды, ар бир улуттагы бай адамдарды изилдедим. Алардын бүт колдонгон закону, көрүнбөгөн закону бирдей экен. Немис да ушундай айтат. Немис. Americans say the same thing. What is this? Okay. Не дегенде караңыздар, эң маанилүү нерсе сиздерге акча келиш үчүн ошого катуу ишениңиздер, бул бериш керек. Караңыздар, бериш керек. Бергенди үйрөнсөңүздөр, уже акчаңыздар көбөйөт. Буну молдакелер айтышы мүмкүн, баары айтышы мүмкүн, мындай үчүн сиздер ишенбешиңиздер мүмкүн, же аны айтып коюшу мүмкүн. Жөн эле практика кылыңыздар. Кереги жок, бирөө ишенем, жөн эле кылып көрүңүздөр. Бергенди үйрөнөсүздөр. Анан жана айтып өттүм эле, аларга эгер курсагы расходча эл катары болсо, эмне үчүн акча керек, акча көп, алар мындай ойлонот да, караңыздар. Бул адамдар өзүнүн бир амбициясы бар. Бир, экинчиден булар мындай айтканда элди ойлойт. Мен бир балага коучинг кылдым. Ал бала мынтет да, анын жумушчулары бар. Ошолорду ойлоно берет да. Мына азыр үйлөнө элек, бул мынтип бир аз акча топтоп, мындай кылып биякта иштеп, мен да мындай возможность берсем, ага мындай кылса үйлөнүп алат. Ошого акча топтоп алсын. Бирөөсүнүн үй квартирасы жок, мындай топтоп, мындай айтканда жумушчуларын бактысын ойлоно берет. Үйлөнүп алса бул жигит, анан бирөө мындай үй бүлөсүндө бир квартира алып алса, машинасын чоңойтуп алса, макул мен да акча кошоюн, ал машина алып заодно компанияны колдонсо, компания мындай болсо, мындай айтканда элдин, мындайча биринчи өзүнүн жумушчуларынын, андан сырткары жөнөкөй элдердин муктаждыктарыны жапканды ойлонот. Анткени анча акча өзүнүн курсагына ашып ташып кетет. Значит, алардын ой жүгүртүсү кандай экен? Башка бирөөнүн бакубат жашоосуна кызыкчылыгы бар экен. Ошондой болгондо эмне болот? Кудай ага акча жөнөтөт. Поток келет. Неге? Анткени биздин түшүнүк боюнча Кудай ошол кишини өзүнө ырыскы тарата турган менеджер кылып алып алды, ишке алды Кудай. Биздин түшүнүк боюнча да силерге түшүндүрөм. Менеджер дейт, бай кишиге айтып да, мына сага акча дейт, берет. Анткени бул баары сеники эмес. Могул жактагы бүт баарынын айлык ырыскысы, бала чакасынын ырыскысыны сен бияктан таратышың керек дейт. Ошон үчүн сен мындай жмот болбо, айлыкты бергенди каалабай, мындай кылып эптеп иштетип алып, баягындайчы, акчаңды бербей эле коеюн, мындай, андай кылба дейт. Ошол адамдарды көрдүм, булар ошентип иштейт да. Алар эмне кылат? Аяка берет, тияка берет, эмени ойлойт, ошол адамдарга постоянно поток акча келет. Мен бул адамдарды живой көрдүм да. Живой көрдүм. Буну даже мен Кытай досум айтат да. Максат дейт, колубуз ачык болсун дейт да. Ал Кытай, мусулман эмес. Кудайга ишенет, бирок өздөрүнүн Кудайга ишенет. Ал өзү айтат да, ошо түшүндүрүп мага айтат да, мындай, Кудай бизди менеджер катары алат дейт. Эгер биз колубуз ачык болсо, бирөөлөрдүн акчасын через биз аркылуу, биздин компанияга түшөт же мага түшөт да, ушунча миңдеген, 100 миңдеген долларлар, миллион деген доллар түшсө, алар баардыгы менин акчам эмес. Менин насибим эмес. Бирок мен таптым мындай деп атам го. Жок, алар меники, анын ичинде 100 миң доллар болушу мүмкүн. Калган 900 миң доллар бирөөнүкү болушу мүмкүн. Анткени заводдорго төлөйм, товар кетиш керек, заводдор иштеп атат, клиент анын товарын алып аяка эмне кылып атат, аяктан уже акча таап атат, анын жумушчулары, тигинин жумушчулары, көрүңүздөр, мындай айтканда сиз чоң бир проектке кирип кетип атасыз, өзүңүздүн акчаңыз 1 миллион тапсаңыз, 100 миң эле сиздики болушу мүмкүн. Бирок жок, 900 миң мен элдерге берип атам десеңиз, итак эле сиздики эмес ал. Кудай сизге ошого заинтересованный болуп, мен менеджер болуп иштейм, башкалардын ырыскын мен таратам деп ошон заинтересованный болгон үчүн Кудай сизди тандады дагы. Анда мына менеджер акчаларды таратышканда дейт да, акчаларды берет, тарата бересиз. Колуңуз жабык болсо эмне болот? Акча бер, тарат деди, сиз таратпай койдуңуз. Карайт мындай, бул чото иштебей атат, ырыскыларды тиге жеткирбей атат, токтоп турду, так алат дагы, эмне кылат? Болуп эткенде башка бир менеджерди алат. Угултабы? Телефон келип калды. Угултабы, угулса угултат деп жазпаңыздар.
Угулатты, дальше кеттик, окей. Окей, суроолорду кийин бериңиздер, ошого эме болуп атат. Окей, дальше кеттик. Ошондой болгондо эмне болуп атат адамдарга, ошол адамдарга поток акча келип атат, алардын ой жүгүрүсү башка. Мисалы мен жакында бир бай тууганым бар, өткөндө сүйлөшүп калдык. Айтып атат да, мен дейт 2 айда курмандык чалам, кой соем дагы элдерге таратам дейт да. Мындай таратпасам дейт, мен аябай кыйналам дейт. Мындай ичканда мындай ооруп калам, мен болбойт дейт. Сразу айтам, аяка союп эмеге таратып кой, мындай кыл деп ошондой кылам. Бул ушуну постоянно ойлонот да. Даже мен ойлонбопмун да мындайчы. Токтоп туруп кой союп элге таратайын дегенчи. Башка нерсе кылышым мүмкүн мындай. Акс тренинг, ана бир жерге бирөөс акча сураса мынтип ойлонуп, бул киши постоянно ушундай кылат экен. Караңыздар, өмүр бою ушундай кылат да. Эми ал мен анткени качантан бери таанайм, акчасы көп, эмеге утур эме кыла берет мисалчы. Ошо сыяктуу. Эми караңыздар, ошондой кылган адам акчасы көбөйүп атат. Бул итагиле закон ушундай экен. Эми сиздер дагы ол 3-чү уровень деп атат. Мен деле каягындамын, 1-чидемин, 2-чиде, 3-чидемин, мен дагы ар түрдүү түшүп чыгып жүрө берем. Бирок мен эмне кылып атам? Мен буну үйрөнөйүн деп атам. Заодно өзүм үйрөнүп, колдонуп кетип атканда, сиздер менен бөлүшүп кете берем. Ошондо эми көрдүңүздөр, бул нерсени үйрөнүш керек. Үйрөнбөсөң каяктан билесиң? Туурабы? Мен Максат Муктаров коуч, дээринде коучинг болгон үчүн мен элдерди изилдейм, анализ кылам, буну сабак кылып туруп, анан сиздерге сиздердин түшүнүгүңүз менен чыгарып берем. Ушул коучинг. Мисалы Салымбеков андай кызыкчылыгы жок болушу мүмкүн. Акчасын таба берет, тихий жүрүш керек. Акча тишинаны сүйөт. Мынтип түз эфирге чыгып, буларды айтпаш керек. Айтып койсоң, акчаң көбөйбөй калышы мүмкүн, деш мүмкүн. Ал сиздерди үйрөтпөйт. Салымбеков, Илон Маск, Зукерберг, алардын мындай тренинги барбы? Жок. Кимдики бар? Тони Робинс, Брайан Трейси, who else? Давлатов, Маргулан Сейсенбай. Булар кылып. Дагы орустардын канча бирөөлөр бар, туурабы? Эми булар мен изилдеген боюнча, булардын дээринде мындай ушуну каалайт экен, жагат экен. Тигилерге ал нерсе жакпайт. Хотя акча таап атат, хотя бүт нерсенин жолун билет, бирок түшүндүргөндү билбейт, түшүндүргүсү келбейт. Ошон үчүн мындан көрө Салымбеков жакшы билет. Пожалуйста, барыңыздар Салымбековго, үйрөтүңүз деңиздер. Болобу экен, болбойбу экен? Жөн эле сиздерге вопрос. Ошон үчүн баягы коучтар өзүңөр билбейсиз, туура, коучтар өзү кылбашы мүмкүн, бирок кылгандары үйрөнүш мүмкүн, өзү да кылганын айтып берет, кылбаганын да кошуп айта берет да. Анткени мен ага да кызыкпайм да. Мисалы, определенный бизнестер бар, мисалы. Аны ошол жака барып кылып мындай, мен ага кызыкпайм. Билбейм, барып аны кылсам да болот, бирок кылгым келбейт. Мен эмне кылам? Коучинг кылам, мисалчы. Анан Кытайдан бизнес кылам. Менин кызыгычылыгым ошондой. Ошон үчүн сиздер бир нерсе үйрөнөрдө бирөөнү тоготпосту кылбаңыздар. Анткени тоготпогонду тоготпойт. Дагы бир жолу айттым, жазып алсаңыз болот. Тоготпогонду тоготпойт. Сиздер акчаны тоготпой атсаңыздар, бүттү, акча сиздерди тоготпойт. Сиздер илимди тоготпой атасыздар, бүттү, илим сиздерди тоготпойт. Илимсиз каласыздар, акчасыз каласыздар. Эмнеге акчаны тоготпойсуздар? Акчаны барып табасыздар, ценить этпейсиздар. Колдун кири мындай тигиндей жамандап атасыздар, ал акча сизден качат. Туурабы? Сиз заранее акчадан качасыз. Жыландан качкан сыяктуу. Неге? Байсаң бузулуп кетем, андай болот, байлар жаман, тигиндей, миңдей. Буну ким киргизди? Буну да сиздерге окуткан. Ушуга окшогон коуч, бирок систематично окуткан. Ошон үчүн сиздер акчаны жаман көрөсүздөр. Жок, акчаны жакшы көрөм, келсин. Анда сиздер акчаны жакшы көрсөңүздөр, акча келди. Бул канча акча? Тоготпой мындай коюп кыргытып койбойм, кичине акча. Мен карайм, сиздерде аз чөнтөгүңүздө акча бар, аны аз дейсиздер. Ценить этпейсиздер. Ошон үчүн акча эмне экен? Сиздерди тоготпойт экен. Байлар чоң миллиондон бизнес кылган ошол жанакы туугандарым айта, тууганым бар ошо. Ал кичинекей, бул да акча да дейт. Буну ценить кой биякта дейт. Бул канча 5000 сом жакшы эле акча да дейт. Бир ушундай адам үчүн ценить этип атат. А сиздерге 5000 сом эмне? Ушуда жетпейт да, мындай. Көрдүңүздөр, ценить этип атат. Байлардыкын айтты. Мен дагы ушуну үйрөнгөндөн кийин акчаны ценить эткенди практика кылдым, тренировка кылдым. Биринчи искусственный сүйүндүм. Азыр чөнтөгүмдөгү акчага. Сиздер дагы азыр чөнтөгүңүздөргө акчага сүйүнө албайсыздар, жетпейт дейсиздер. Эмне кыласыздар эми? Искусственно. Мындай айтканда, кандай десем,
не деп коет эле, искусствону түшүнүп атасыздар да, баягында притворяться этесиздер. Сонун экен, биринчи ушундай кыласыздар. Азыркы акчаңыздарга. Бирок андай кылбайсыздар. Ошо кылбаган үчүн акча көбөйт. Эми мындан кийин акчага ошондой кылыңыздар, притворяться этиңиздер, супер экен деп, дагы мындай ценить этиңиздер, акчаны бияк коюңуздар. Ушуда акча да сонун нерсе экен, бул ушуга жетет, бул акча буга жетет, бул акча буга жетет, жетет техника дегеним бар, ошону колдоносуздар. Азыр эмне? Тик жетпейт да. Ал мындай да жетпейт да деп. Мына жасалма сүйүнүү дейт, жасалма сүйүнөсүздөр. Биринчи, анткени ал акчага жасалма сүйүнө элексиздер, туурабы? Чөнтөгүңүздөгү акчага эч ким, азыр мен билем, көп адамдарды билем, өзүм да ошондой элем. Акча бар, эми бул жетпейт да. Акчаң көбөйдү, дагы эле жетпейт. Мен канча акчам көбөйдү, бир убакта ушунча акчалар таап аттым, тик акчалар келип аттым, дагы буга жетпейт да. Менде эмне болду? Жетпейт деген нааразычылык чувство. Жетпейт, буга жетпейт. Кудай карап атат, акча берип атат, көбөйтүп атат. Мурда 100 сом бар эле, 500 сом берди, 5000 сом берди, 10 000 сом берди, 50 000 сом берди, 100 000 сом берди, дагы эле жетпейт. Макул жетпесин, бирок азыр жетпейт дегенди сүйлөбөй, жетет дегенди сүйлөңүз. Жетет. Неге жетет? 100 сом бар, маршруткага жетеби? Болду, маршруткага жетет деп сүйүнүңүз. 50 сомыңыз барбы? Неге жетет? Бир кола алганга жетсе, кола ичпей эле коңуз, жакшы нерсе эмес. Шорога жетет. Болду, ошого кичинекей стаканга жетет. Көчөдө шоро алсаңыз, суу садыңыздар, канча ичи суу ичким келди, мындай, буга жетпейт. Шорого жетет экен, канча сом? 20 сомдон бар экен. Болду, 20 сомдон экөөнү алыңыздар, бирөөгө жетет, кудайга шүгүр, жетет. Ушуга жетет, сонун, ушуга жетет. Буну өзүңүзгө практика кылгандан кийин Кудай мындай карайт дагы, сизди эмне кылды? Бул жетет деп сүйүнүп атат. Бергенине Кудай канча берип атса сүйүнүп атат. Бул келген акчага сүйүнүп атат. 100 сом келип калды, супер, 50 сом келип калды, супер. Уже бул келгенге мотивация берип атат. Мындай ешкандай келгенге сүйүнүп атат. Сүйүнгөн нерсесини Кудай үстүгө кошо берет. Сүйүнгөн нерсеңиздин үстүнө кошо берет. Сүйүнгөн нерсеңиз үстүнө кошо берет, сүйүнө берет. Качан сүйүнгөндү токтотконго. Сүйүнбөй калсаңыз эмне болот? Токтойт. Анан сүйүнбөй калдыңыз, анан наалый баштадыңыз. Мындай болду, тиңде болду, буга жетпейт, тиги жетпейт. Анан эмне болот? Наалый баштаганыңызда тик кете баштайт. Закон ушундай. Сүйүнгөн нерсеңиз тик көбөй берет, сүйүнбөгөн нерсеңиз токтоп калат. Наалган нерсеңиз кете берет. Жөнөкөй, simple, адамдын түшүнө турган, жалпак тилде, орский вариант, түндүкский вариант айтып атам сиздерге. Түшүнсөңүздөр, закон ушундай. И бесплатно айттым, и free. Бирок платный сабакта биз эмне кылабыз? Буну серьезно иштейбиз. Сиз азыр уктуңуз, дедиңиз, 3 күндөн кийин мен айткан нерсе өлөт. Анткени жөнөкөй адам любой жаңы информация алганда сознание алат да 3 күндөн кийин буну ыргытат. Мындай унутуп калат, же эффект болуп калат, уже бул эмес болуп калат, мындай жөн эле өтүп кете бересиздер. Бул баардык адамдар ушинтишет. Эмне кылышыңыздар керек? Ушул акча таба турган важный нерсеге сиздер вклад кылыңыздар. Сиздер башка не ишиңиздер бар? Эгер бул болсо, жөн эле башка жөн айтыңыздар. Мен ушундай нерсени үйрөнбөсөм, башка эмне ишим бар? Эшекте калайм, башка эмне ишим бар? Ишке бараммы, жатаммы, мындай. Бул ошол нерселерге керектүү фундамент, илим, программа мээңиздерге киргизе турган нерсе да. Азыр эшикке чыгып, мындай кылышым керек, мындай тигишке. I don't know. This is the most important thing. Das ist das Wichtigste. Sache. Warum nicht? Неге каалабайсыздар? Номер калтырыңыздар. Эч жок дегенде номер калтырыңыздар, макул, катышпайм дегенде просто бир нерсе кылыңыздар, мындай бир действие кылыңыздар. Угуп атасыздар, берде отурасыздар, азаматсыздар, телефон калтырыңыздар, Мен адамдар кызым, телефон калтыргандан дагы менеджерлер коюп коюпмун, сиздер сүйлөшүп, бүт нерсе мындай система куруп коюпмун. Ушу телефон калтырып, мага айтса мен катышмам. Андай несерьезный адамсыздар. Акчаңыздар болбогону туура. Бактылуу болбогонуңуз туура. Ийгиликсиз болбогонуңуз туура. Неге? Анткени бактылуу болуштун, ийгиликтүү болуштун, бай болуштун өзүнүн чыгымдары бар. Чыгым дегенде
инвестициялары бар. Ага bir какой-то bir вклад кылышыңыз керек, вложение кылышыңыз керек. Жоқ дегенде ушу телефонду таштаганыңыздар сиздин кичинекей бир вложенияңыз. Бирок ошол вложенияңызды көргөн Кудай бунун каалоосу бар экен деп туруп анан бирөөнү себеп кылат, менеджер чалат, акчам жок десе, акча табышка оюңузга келет, мындай кылсаңыз бирөө акча жөнөтүп коет, мындай болот, же бирдемке подарок утуп аласыз, мындай кеттиңиз анан кийин билбейм. Ошого азаматсыздар, барыңыздар телефон калтырып атасыздар. Супер. Анткени биз бир результатка кеттик. Мен дагы ушундай нерселерди айтканда бир результат каалайм. Сиздер ушул нерсени түшүнүп бир результатка жетиңиз. Мен жөндөн-жөн сүйлөгөн болбойм. Сиздер жөндөн-жөн уккан болбоңуздар. Сиздер жөндөн-жөн бүгүн түз эфир бар экен, мындай экен. Жок, давайте бир иштейбиз. Бул дүйнөдөн кетебиз. Жөн жүрүнгө бир действие кылыңыздар. Мен кытайлардан үйрөндүм. Сөзүң действие. Бирдемке айтсаң, окей, так кылып салат. Ужечи. Товар чыгарып коюптур. Мен жөн айттым эле. Вау, адамдардан шок болду. Мындай, булар уктуу, булар да ошондой экен. Кытайлардан үйрөндүм. Адам сөз айтты, кылып коет экен. Давай мына бизнес кылабыз, мен жөн идея ошо сүйлөшүп койдук. Анан бизде ошондой го сүйлөшүп идеялар калып кетер. Ал так кылып эме кылып организация этип встречалар кылып мен партнерим да ундай кылса, вау, барып туруп баягы декандар менен сүйлөшүп келдим да университеттин психология өткөндө. Бир заводдун ээлери менен түшүндүм. Кадимкидей WeChatка кошот, WhatsApp бар, бияктын китайский WhatsApp, WeChat. Алар чоң заводдун ээлери менен сүйлөшөм да. Бул серьезный адамдар. Эгер сиздер дагы жашооңуздарга серьезный болгуңуздар келсе, сөздө калбасаңыз, көздө калбасын, действие кылыңыз. Акчам жок, скидка кыл, анан бекерле кылып кой. Бул деген сөз сиз өзүңүздүн жашооңузду өнүктүргөндү, байыганды, бактылуу болгонду каалабай жатасыз. Бул каалабасаңыз эч ким сизге жардам бербейт, Кудай дагы буну насип кылбайт. Неге? Кудай сиздин каалаганыңызды насип кылат. Телефон калтырып атсаңыз бир каалоонун бир знагы. Туурабы? Менеджерге чалып атсаңыз бир знагы. Акчам жок эле, буга акча табайын. Эмне үчүн акча табайын? Буга сабакка катышып бир нерсе үйрөнүп, ошол үйрөнгөнү колдонуп, койгон акчамдан 10 нерсесин табайын. Бул ушундай вложение, инвестиция. Тияка бейишке баргыңыз келди. Бейишке hello деп кире албайсыз. Эмне кыласыз? Бир илим алышыңыз керек. Бейишке баргандын илими бар. Аны үйрөнүшүңүз керек. Садака эмне деген? Зекет эмне деген? 5 убакыт намаз эмне деген? Ажылык эмне деген? Кудай эмне деген? Ыймандын шарттары, исламдын шарттары деген нерселер бар. Ошону кылып анан кийин бейишке барасыздар. Болсо кантөлөттүн бейишке анын шарттары жазылган, пайгамбарлар келген, алар өздөрүнүн мужизаларын көрсөткөн. Бул илим да. Бул нерсени бир нерсени түшүнүш керек да ошо сыяктуу. Айтор сиздер бир результатка жетейин десеңиздер, бир software деген бар, программаны өзгөртүшүңүздөр керек, же жаңы программа скачать этишиңиздер керек. Жаңы программа скачать этиш үчүн ChatGPT, искусственный интеллект скачать этиш үчүн адамдын программасына ушу тренингдер. Азыр сиздин менен 10 күндүк сабакка киргениңизде сизде программа скачать этесиздер. Программа скачать эткенден кийин бул дене иштей баштайт. Ошол акчаларды бере баштайт. Келген акчага сүйүнө баштайт. Дагы эмне кылат? Акчага колдун кири жаман мындай дебейт, жакшы түшүнөт, бирок акчага сыйынбайт, акчанын кулу болбойт. Ким акчанын кулу? Байбы, кедейби? Биз айтабыз бай. Карасаң бай ошо. Жана айтты, дүйнөкөрдө отпайбы? Жок. Бай адамдар акчанын кулу эмес, мен изилдедим, кедей адам акчанын кулу. Кедейге, маякта мошенничество кылып мындай кылсаң, мындай кылсаң болот деп, ал ошону кылып атат. Бай айтат, ушул акчага мен кылбайм дейт. Бул жаман нерсе дейт. Мен бул эмнеге кирип атам дейт. Бул жерде мен эмне эле файыз деп коет го баягы. Не деп коет эле? Interest. Акча, банк акча берип үстүнө эмне алат эле? Процент. Процентке кирип атам, бул арам дейт. Кирбейм, зачем ушунча акча табам, ушунча арам нерсе кирем дейт. Кедей эмне кылып атат? Менде акча жок, мен выживать үчүн аз боло берет деп туруп эмне кылат? Процентти көз жумуп атат. Мындайча бир арам иш кылып атат. Буну кедей кылып атат, бай эмес. Ошон үчүн дагы пайгамбарыбыз дагы ушундай эме кылган. Айткан, бизди кедейлик менен сынап атат. Бул значит кедейлик бул кадимкидей чоң вопрос, чоң бир проблема. Кедейликтен чыгыш үчүн бир нерсе билиш керек.
Ошон үчүн байларды бул мындай, акча мындай деп айтпаңыз, балаңызга да айтпаңыз. Балаңызды ошентип тарбиялап атасыз. Балаңыз сизди көрүп элестер. Бул кымбат, бул жаман, айылдар мындай тигиндей. Биз иштеш керек, движение кылыш керек, иштеш керек, движение кылыш керек, наслаждение кылбаш керек, иштеш керек, движение. Жок, Кудай берип атат. Наслаждение кылыңыз, шүгүр кылышты үйрөнүш. Иштегиңиз акча берип атат, эч мындай наслаждение албадыңыз да, Кудай бербей атат. Кудай толтура акча берип атат. Берген акчаны колдон, наслаждение ал, результат ал. Шүгүр кылыш үчүн, сүйүнүш үчүн. Кудайга 1000 мертебе шүгүр, мен ушунча подписчигим бар. Кудайга 1000 мертебе ушунча киши угуп атат. Кудайга 1000 мертебе шүгүр, бир айткан сөздөрүмдөн результат чыгып атат. Адамдар үйрөнүп, жашоолорун өнүктүрүп атат. Аябай жок мындай ыраазычылык каттар келет мага. Аябай сүйүнөм. Жаштары 73 жашта. 73 жаштагы апа, 69 жаштагы аталар, аксакалдар мага рахмат айтып, Максан Муктаров көп жашаган эмес, көптү көргөн билет турбайбы? Мен буларды вообще билбепмин. Аябай сонун экен, адамдар жөн картайып, жашы өттү деп эле өтүп кеткендерди көрдүм. Көрсө биз жашасак болот турбайбы деп туруп, жаңы жашоо факультетini бүтүрүштү. 56 жаштан 200 жаштага чейинки адамдар. Бул өтө сонун нерсе. Результат мен жөн түшүндүрүп койдум. Жакшы түшүндүрүп койдум, болду. Бул менде эмне кетти? Аштым, алардан эмне кетти? Акысын төлөдү, мындай бекер, бечара, мындай, андай Кудай акча бербейт, андай жок. Кудай сиздин кааласаңыз бүт акчаларды куят сизге. Анткени мен буну үйрөнүп келдим. Бунун тренингдин акчасы мынча экен. Окей, мындай. Анан баягындай түшүнбөгөн адамга кошуп, элдин акчасын жеп атат, булар мындай болуп атат, мындай байып кетти. Вообще түшүнүгү жок. Ал вообще мындай. Ал адамдар аябай пас адамдар. Неге? Анткени билбейт да. Бирөө элдин акчасын жеп байды, Кудай ошону байытып коё эле, элдин акчасын жебирсе. Ага да Кудай берип атат да. Конечно, уурдап алса, эме алса, ал жерде понятно. Бирок бул рисковать этип, бизнес кылып, адал жүрүсү, динде айтылган адал бизнес кылсаң адал деп атат. Ошол сыяктуу нерсе болсо адал менен алышыңыз керек. Актау не болуп жатыр түшүндүрүп жибересиңиз дейт. Актау казак бауырум. Менин атым Максат Муктаров. Мен Кыргызстандыкмын, азыр Кытай жергесинде жашайм, 12 жылдан бери. Дүйнөдө, чет өлкөлөрдө жашадым. Биринчи Германияда жашадым, окудум, Америкада жашадым, Россияда жашадым, Ресейде, андан кийин эмне болду? Турцияда жашадым, азыр Кытай жергесинде жашайм. Мен жашоого машыктыруучумун. Мындай айтканда, саморазвитие. 4 отрасль, 4 тармактан: жеке өнүгүү, саморазвитие, үй бүлөлүк бакыт, семейное счастье, бизнес и коомдук ордун. Ушу 4 тармакта мен машыктырам. Я тренер по саморазвитию. Включено саморазвитие, семейное счастье, бизнес и в конце роль в обществе. Вклад в общество. Человек как развивать в 4 сферах. Вот, Актау. Саламатчылык Актау. ТРК Актау. Окей, казак туугандардан келиптир, азаматсыздар. Казак туугандарды жакшы көрөбүз. Биздин бүт ким катышып атса, менин подписчиктерим баарына thank you very much. Спасибо за ваши поддержки и за то, что вы есть. Ошо, мен да азыр международный оюнчумун, баягы Орто Азияга катышат, мен еще башка биякта таанышты, аларга англисче менен ошо сыяктуучу ошо. Эми кеттик. Таза келүү кандай, жакшысызбы? Эми сиздерге айтып атам, эмне жөнүндө байкеде эме кылдык, сабакта эме кылабыз. Эми бул жерде кээ бир кимде акча топтоо деген жөнүндө да бир аз кыскача айтып кетем. Булардын баары эме кыскача айтылган нерселер, андан кийин тренингдерде детально айтып эме кылып чогуу иштешебиз. Ошон үчүн номер калтырыңыздар, сиздер калып калбаңыздар. Кеттик. Акча топтоо деген мындай. Акча топтоо бул поведение. Поведение деген сөз анын характеринде бар. Акча топтоо. Ар бир адамда боло бербеши мүмкүн. Мисалы, менде жок эле акча топтоо. Мен буну үйрөнүп атам. Менин дээримде жок. Мен келинчемде бар. Түшүнүңүздөр? Бирок биз семья болсо, урушталып жашабай, бир проект кылсак, чогуу үй бүлө, чогуу өнөлүү семейный бизнес кылайын мындай десек, не болот? Анда эмне болуп атат? Анда мен ага эмне кылтам? Ага ошо кайсыл жерден күчтүү болсо, ошону кылат, акча топтогон, ресурс бул акчаны бияк кое бербейм. Мен только акча табам. Бүттү. Мен акча топтогонду билбесем, келинчегиме эме кылам. Өзбекстандан салам дейт. Наргиза Нарбаева. Алейкум салам. Хош келипсиз. Хош келипсиз. Менин атым Максат. Кытайда жашаймын. Өзбекчемде эме экен. Кытайда жашайм, сиз түшүнсөңүз керек. Мен коучмун, тренермин, жашоого машыктырам. Менин эмелеримди карасаңыз, кыргызча түшүнсөңүз, силерге өтө көп жардам болот. Наргиза. Окей, дальше кеттик. Эми
Түшүнүктүү болдубу? Кантип акча топтойт дегенде поведение. Биринчи акча топтой алсаңыздар, акча топтогондордон жардам аласыздар. Бирөөлөр бар акчаңызды топтоп берет, ал поведениеси ушундай. Ал топтой берет, эч эме болбойт. Сиздер топтой албайсыздар, характериңиздер жок. Мен келинчегиме берем задачаны. Анткени ал мындай, акчаны алат, топтойт, бияка вложение, ошонун характеринде ушундай бар, дээринде ушундай. Меники эмне? Инновация, жаңы идея, массовый нерсе, бир нерсеге проектке башташ, бул менин ишим. Мага оңой нерсе. Тик берекелүү шопинг. Жана бирөө берекелүү шопингди айтты эле, ал азыр паузада турат, дагы улантабыз жакында. Анткени берекелүү шопингде каргода проблема болуп калды, азыр каргону чечип атабыз. Карго чечилери менен буюрса берекелүү шопинг уланат и башкача уланат буюрса, сонун нерселер менен болот. Проект кечиктеп атат. Анан семейный бизнес. Акча топтоону айтып бердим, бир. Экинчиден мындай, кандай десем, бүт нерсе өзүнчө иштеш керек. Акча топтогон өзүнчө кете бериш керек. Буну үйрөнө бересиз. Акча тапканды да үйрөнө бересиз. Жок, акча табыш керек, акча топтогон не важно. Бирөө айтат, акча топтогон важно, акча тапкан не важно. Не важно, экөө тең важно. Же экөө тең не важно. Мындай айтканда, ар бир нерсеге өзүнчө иштеңиз. Бири-бири менен салыштырылбайт кээ бирде. Мындай, сумайс менен каратист мушташсын. Ким жеңет? Каратист жеңет, сумайс. Эми билбейбиз, экөө башка категорияда. Бул өзүнүкү, бул өзүнүкү. Ушул сыяктуу. Ошого ар бир жашоодогу өзүнүн тармагы бар, өзүнү өнүктүрөсүздөр. Үй бүлөнү отдельно өнүктүрүңүздөр. Акча важно, үй бүлө не важно. Акча болсо үй бүлө жакшы болот. Жок, үй бүлө жакшы, акча кереги жок. Андай дебеңиздер. Акчаны отдельно өнүктүрүңүздөр. Үй бүлөгө отдельно вложение кылыңыздар. Анткени үй бүлөнүкү акча менен связь жок. Эркектер гүл алып келсин. Айымдар жакшы тосуп алсын, жолдош. Айткан эркектин кылган нерсени жөн сүрөттөп берсин. Мындай кылдыңыз, бүгүн кечке иштеп келдиңиз, келиңиз чай ичиңиз, чарчап келдиңиз, иштедиңиз, жөн иштедиңиз деп коюңуз, бүттү. Анан эркекке жагат, келинчем поддержка кылып атат, сүйүнүп атат, мени барктап атат деп туруп эмне күчтөнөт. Эркектер аялына гүл алып келсин, внимание кылсын, жакшы сөз айтсын, мындай свидание кылсын, түшүнсөңүз, мындай ушундай нерселер. Бул отдельный тренингдер, булар айтор ушундай нерсе. Ошого сиздер эмне кыласыздар? Мындайча айтканда, отдельно үйрөнүңүздөр. Акча топтогонду отдельно үйрөнүңүздөр, акча тапканды отдельно үйрөнүп кете бериңиздер. Топтош керек, мындай ар ким ар сайттан кереги жок. Буну үйрөнүп кете бериңиздер. Акча табыңыздар, отдельно табып кете бериңиздер, көбүрөөк, андан да көбүрөөк таба бериңиздер. И акча топтогонду отдельно кылыңыздар, үйрөнүңүздөр. Анча көп, андан көп акча топтоңуз, мындай экөөнү кете бериңиздер. Ошентип акчаны акчага айландырганды, акчаны топтогонду эмне кыласыздар, үйрөнүңүздөр. Кантип үйрөнөсүз дегенде пландар бар. Буну детально иштейбиз. Просто адамдарда акча топтой албаганын себеби адамдарда бир план жок. Жашоонун планы жок. Приоритеттер жок. Не деген жашоо, кантип жашап атам? Эч өзүңүздүн жашооңузга проект, план ойлонуп, не керек, жашоом эмне деген токтоп тур. Каяка жашап атасың? Токто иштейм, акча табыш келгенде токто, сага вообще акча керек жок. Акча керек. Эмне үчүн керек, кандай жашоом калам, менин позициям кая, максатым эмне, дээримде эмне бар, кайсы нерсем күчтүү, кайсы нерсем слабый, каяка карап иштешим керек, туура кесип тандадым, тандабай эле башка бир кесип тандап эле кыйналып жүрөмбү, балким анын кереги жок. Мындай элдер мындай дейт, элдер сиз менен вообще иши жок. Кудай сизге индивидуальный отношение кылат. Ал жерде эл жок. Элдер күнөө иштеди да, Кудай, мен дагы ошол менен кош иштедим да. Акай, бүт канча миллион, 1 миллион эл ушундай кылды, мен да ошондой кылдым да. Окей, 1 миллион элде тозоп кетет, сиз да тозоп кетесиз да. Мындайча айтканда, ал эл кылды менен суралбайт. Бул жерде индивидуальный суралат. Сиз дагы жашооңузду индивидуальный план кыласыз. Буга вообще план жок. Ошон үчүн акчаларды биринчи кайсыга колдонуш керек, канча акча колдонуш керек, буну билбейбиз. Эмне кылыш керек? Биринчи очередь фундаментальный нерселерге вложение кылынат. Мисал айталы, курсагыңыз ач болсо, бул күчтүү нерсе, сүйүү дагы жок, бала тарбиялоо да жок, бир бизнес да жок. Значит, курсагыңызга бир план кылышыңыз керек. Курсак тойгозо турган пландарды, жакшы витаминдүү нерселерди эмнени жеш керек, курсак. Анткени биринчи энерге денеден келет, курсак тойгозгондо, мындай айтканда, тамактагы пландарды коюш керек. Ал план жок. Дагы эмне кылыш керек? Экинчи эмне? Жата турган жер, кайсыл жерде удобный болот. Акчаңыз аз болсо да таза, кычык-мычыктарды тазалаган деген. Түшүнүктүү болдубу? Ошондой нерсеге. Буларды план кылбасаңыз, сиз жөн эле жашап атасыз.
иштеш керек, мындай кылыш керек. Токточу. Элдер айтсын, система айтсын, өкмөт иштеш керек. Андан мурда сен адам өлө турабы? Адам бул дүйнөдө жашап атат. Не каалап атат? Отурат бул жерде. Токтоп тур, бир мындай бир не каалап атат? Бир ойлончу. Бала чакаң бар, үйлөнүпсүн. Аял деген не, эркек не каалайт? Балдарың кандай? Окей. Обычно биз биринчи очередь күнүгө тамак жейбиз. Окей. Кийимибиз болуш керек. Ошолор бир порядкка коюш керек. Важный встреча келип там, носким жок, кандай носким, жыртык носки бар, аны жүрүп. Уже сиз бир носки жок болгону, же носкиңиз жыртык болгону, полностью бизнесиңизди, $1000 бизнесиңизди бир носки чечип коет. Значит, приоритеттерди каяктан туура эмес кылып атасыз. Түшүнүктүү болдубу? Ошо сыяктуу бул нерсени үйрөнүш керек. Үйрөнбөй эле болот, мындай болот, тигиндей болот. Бола берсин, анда кылып көрө бериңиз. Азыркы жашооңуз жакшы болсо, өсүп кетип атсаңыз жакшы болсо, проблема жок. Продолжайте. Нету никакого слова против вас, ничего нету. Но если у вас что-то не получается, попробуйте то, что я говорю. Если у вас будет результат, тогда Макс прав. Анда максат туура экен. Максат Муктаров туура айтыптыр. Анан аны колдонуп результатты алып кете бересиз. Ошого сиздер не кыласыз дегенде, сиздер бир нерсени үйрөнүшүңүздөр керек. Окуш керек деген диплом алыш керек, аттестат алыш керек, 2 красный алыш керек эмес. Окуш керек деген сөз жашоону окуш керек. Адамды түшүнүш керек. Адам өзүнү түшүнүш керек. Каалоону түшүнүш керек. Адам заты кандай иштейт? Аял кандай, эркек кандай, бала кандай? Вообще акча эмне? Түшүнүңүздөр, мындай акча дүйнөдө адамдар кантип акчаны айландырып атат? Мындай акча менен акча тапкандар барбы? Алар вообще акчаны ойлонбойт. Алар билет, конкретно билет. Рынокто, мировой рынокто мындай кылып акчалар алып алар. Биз иштеп калып кетет. Банкрот болдум, маяк кылдым, бир инвестиция чыкты, ага салдым, ал кетти, бир какой-то бир мошенниктер алды, мындай кылды. Көрдүңүздөр, сиздер бул нерсени билбейсиздер. Что такое мошенничество? Туурабы? Мошенниктердин айтып аткан сөзүн билбей атасыздар. Значит, мошенниктерди тааныбайсыздар. Макул бир жолу алдандыңыз, акыл керек да жетет, алданбаңыз, ал жерде алданды сизди. Жок, токтоп, мындай экен, мындай көп акча табат экен, тигиндей. Сиздер баягындай, андай көп, мындай көп. Кана, баардык акчалар кетти. Аяктан сабак алып атыңыздарбы? Түшүнүңүздөр, ал акча. Түшүнбөсөңүздөр, билген кишиден сураңыздар. Угуңуздар, аны аткарыңыздар, ал билет, ал ошончо акча тапты. Ал жолдон басып өттү, ошону айтканын кылыңыздар. Жок, ал эми мындай да акчасы бар, бирок образованиясы жок. Ал мындай. Социальный адам бөлүнгөн адамды туура эмес evaluation мындай айтканда эме кылып атабыз. Оценка кылып атабыз. Ал адам Кудай жараткан, 2-ге окуптур да мында. 2-ге окусун, 2-ге окуса эмне Кудайдын адамы эмне эме болуп кетти. Жаныбар болуп кетти. Жок, кадимкидей эле сүйлөйт, түшүнөт, ойлонот, бүттү, 2-ге окуду деген нерсе жок. Аны обесценивать этпеңиздер. Тиги 5-ге окуган. Макул 5-ге окуса эмнеге? Азыр акчасы жок жүрөт. Анда эмне дейсиздер ага? Вот. Ушундай нерселерди түшүнүш үчүн жашоого машыгыш керек. Эми акчаны кантип жугумдуу кылабыз дегенде, биринчиден азыр баарыңыздарга айтарым, азыр болгон акчаңыздарга мындай сүйүнүңүздөр. Сүйүнгөндү үйрөнүңүздөр, жасалма сүйүнүңүздөр. Бир. Экинчиден, бүгүн акча келет сиздерге, же эртең акча келет. Ошо келген акчаны ценить этиңиздер. Акча келди. Бир нерсе мындай келип атат го акчага. Ошого сүйүнсөңүздөр, келгендер улана берет. Кичине акчалар, макул 100 сом келет, 200 сом, 500 сом келет, 1000 сом келет. Сүйүнгөнүңүздөр үчүн бул токтобойт. Во-первых. Анан вдруг сумма көтөрүлүп кетсе, 10 000, 50 000, 100 000, 1 миллион сом, 10 миллион сом, мындай эмне келип атат. Сүйүнүп атам. Сүйүнгөн сайын бул көбөйүп атат, эмне болуп атат? Көбөйүп кетип атат. Сиздер анткени постоянно келген акчага сүйүнүп атасыз. Азыр акча келсе, келди, бирок мынага жетпейт. Ошол жерде кармаңыздар. Ключ ошол жерде. Могул жерде сонун эле сүйүнөбүз дейт. Эгер сонун эле сүйүнүп атсаңыз, акчаңыз сиз калагандай миллион сомдор, 10 миллион сомдор келбей атса, значит недостаточно экен. Просто ошондой. Жасалма сүйүнсөк чыңгайлан ошондой. Бул ушундай иштейт. Биринчи жасалма болот, анткени өмүрүңүздө сүйүнбөдүңүз бар. Биринчи сүйүнгөнүңүз өзүнчө жасалма болот. Буну кылып анан искренность пайда болот.
искренний сразу болбойт. Жашоодо ушундай. Эч кайсы адам искренний сразу туулуп мындай болбойт. Биринчи мактанат, андай кылат, бул норма. Мен да убагында мактанган нерсеме уялам азыр. Неге? Ошого мактаныпмын дейм. Бирок жакшы ошол убакта мактанып коюп. Азыр ага мактана албайм да. Эч кандай сүйүнүү. Бирок мактануу дегенде ал какой-то адамдын чувствосу болот. Бирок аны дагы эмне кыласыздар? Мактанганда сүйүнүп эме аласыздар, бирок аны өзүңүздөн көрбөңүз. Мен эки көзүм бар, ошого мындай таап атам эмес. Кудай насип кылды. Бирөө себепчи болду. Чүнкү ошондой нерселер менен эмне кыласыздар? Үйрөнөсүздөр. Мындай эч кандай жашоо көрүнөсүздөр. Эми акча жугумдуу болуш үчүн акчаны ценить этесиздер, барктайсыздар. Бир сомуңуздар болсо дагы, мындай акчам бар, андай дебеңиздер. Акчаны ценить этиңиздер. Ошондо акчаңыздар көбөйөт. Сиздер эмнени барктасаңыздар, ошо көбөйөт. Анткени Кудай ошо барктаган нерсеңизди көбөйтөт. Жөн эле бир хикая айтып берейин. Муса алейхиссалам Кудай менен сүйлөшкөн. Жолдо баратса, Кудай менен жолукканы бир үммөтүнөн бирөөсү бай айтат. Муса, Аллах менен сүйлөшкөн кетип атасың дейт. Ооба дейт. Менде мындай бир проблема бар дейт. Не проблемаң бар десе, менин байлыгым ушунча көбөйүп кетти. Койлор эгиз тууйт, мындай болуп, байлыгым ушунча көбөйүп кетти. Мен байлыгым уже көтөрө албай калдым. Кудайга айт, мен байлыгымды көбөйтпөй койсун десе, макул Кудайга айтам дейт. Дагы кетип болсо, дагы бир жогот, ал тескерисинчи. Аябай кетейин. Ал тескерисин айтат. Муса алейхиссалам, сен Кудай менен жолушкан кетип атасың. Ооба. Айтат, мен аябай кедеймин, менде вообще акчам жок, эчтекем жок. Кудайга айт, мага акча берсин дейт. Макул дейт. Анан эмне кылат? Кудайга барып жолугат, суроолорун берет, экөөнүн ответ алып келет. Келгенде баягы байдан келсе, Кудайга бардың дейт, бардым. Айттыңбы дардымды? Айттым дейт. Не кылышым керек? Кантип токтотот экен байлыгымды Кудайса? Ал Муса алейхиссалам айтканда, сен дейт аябай шүгүр кылат экенсиң, мындай айтканда, сүйүнөт экенсиң. Сүйүнгөнүң үчүн, шүгүр кылганың үчүн, мындай Кудайга рахмат айтканың үчүн байлыгың көбөйөт экен. Сенин проблемаң ошо экен. Мындан кийин сүйүнбө, мындан кийин разы болбо, мындан кийин шүгүр кылба дейт. Ошондо сенин байлыгың токтойт дейт. Ал астагфирулла дейт экен. Кандай кылбайм дейт. Кудай мага берип атат. Мындай койлорум эгиз тууп атат, же мындай болуп атат, көбөйүп атат. Мен буга рахмат айтышым керек. Мен айта албай кое албайм. Мен айтам дейт да. Ушунча байлыкты берип аткан, эмнеге айтпайм рахмат десе? Анда өзүңдөн көр. Рахмат айткан сайын, шүгүр кылган сайын байлык көбөйөт экен. Решение ушул дейт экен. Сиздер да нааразы болуп атасыздар. Автоматически эмне? Акчаңыздар жок. Решение ушул. Сүйүнбөй атасыздар, жетет дебей атасыздар, жетпейт, андай мындай жет. Ушундай. Жөнөкөй, simple, көрүнбөгөн закон. Анан окей деп калып кетет, анан тиги барса, тиги кедей айтат экен. Кедей, сен Кудайга жолуктуңбу дейт. Жолуктум. Эмне деп айтты? Акча берет экен дейт. Да бир нерсе берет экен дейт да. Анан ооба берет экен, бирок сен шүгүр кылышың керек дейт. Сен сүйүнүшүң керек дейт. Сен разы болушуң керек дейт. Тиги да тоба, кандай разы болом дейт. Эчтекем жок, түшүнсөң, эчтекем жок дейт. Каягыма сүйүнөм, каягыма разы болом, каягыма шүгүр кылам, эчтекем жок. Бир эле могул жерде көрдүңбү дейт. Авратын жапкан жалбырактан бир шортусу бар экен. Ушуга сүйүнөмбү дейт экен. Бир тий эчтеке байлыгым жок. Бир эле ушу шортум бар, жалбырактан жасалган дейт. Ошентип дагы наразы болсо, ага да сүйүнбөсө, агадан алса, бир шамал болуп кеткен, шамал кеткенде баягы шортусун учуруп кетет экен. Ошондо шортусу да жок экен, жыпчалаңач калып калат экен. Хикаянын бул жагында эми сиздер түшүндүңүздөр, буну уктуңуздар, буну түшүндүңүздөр, алдыңыздар, билдиңиздер, эми просто өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Наалысаңыздар кете берет, сүйүнсөңүздөр өнүгө берет. Бунун бир башка формуласы жок экен. Разы болобуз, сүйүнөбүз, анан беребиз, бергенди үйрөнөбүз. Келди бере албай атасың, мага жетпейт, өзүмө жетпейт. Жетпеген үчүн беришиң керек. Мен өзүмө да ошондой тренировка кылам да. Өзүңө жетпейт да, аяк бияк болсоң да бирөө сурап калат, аятта амантып калып каласың, анан эмне кыласың? Практика кыласың, тренировка кыласың, бересиң. Анан мындай кылсаң бересиң. Максат Муктаров деле моундай учкан нерсе эмес. Буну просто өзүм үйрөндүм, өзүм кылып атам, результаттар чыгып атат. Анан ошо менен сиздер менен бөлүшүп атам. Бүттү.
Менде информация бар. Кейбіркілер туаса қылды, мен двоюродной братандар бұның даже емесін түшінбейді, мындай ученияны білбейді олар. Алар жөнле баягы ошого ишенген, берсең келет деп туруп болду. Бүт дордойдо иштегенде акча коет дагы бирөөгө барып берип коеюн деп, бир молдого берет, бир кедеге берип коет, мындай дайыма берет. Бул бизнес кан дордойдогулар менен көп киши менен сүйлөшкөмдө, булар мындай кылып барып берет да. Алардын иши анан соодасы болуп атат мындай. Берип атабыз да Кудай үчүн мындай ара ичинде. Дагы бирөө чалып өткөндө, мен дагы 2 үй алдым, үй жасап саттым. Кудай ушу биз берген үчүн Кудай да берип атат да бизге деп ошону сүйлөйт. Пожалуйста, сиздердин мындай Кыргызстандагы бай кишилердин аларды изучать этип, алардын бүт нерсесин алып сиздерге сабак кылып өтүп атам. Бесплатно, акысыз. Акысыз эмес, Кудай төлөп койгондо акыңыздар. Ошо Кудай төлөгөн акы менен үйрөнүп атасыздар. Бирок сиздер төлөбөдүңүздөр. Кудайга рахмат айтышыңыз, рахмат деп сүйүнүшүңүз керек. Ошентип айтсаңыздар, Кудай ушундай нерсени бере берет. Анан Кудай акчага деле бере берет, акчасын да коюп жүрөтүп кое берет. Сиздер спокойно сабакка катыша аласыздар. Бул жерде азыркы менин автордук илим бизнеске катыша албаган адам жок араңыздарда. Акчам жок, мындай андай жок, жөн эле шылтооңуз бар. Бербестиктин, бекерчиликтин, мындай эптеп эле алыштын, мындай кылыштын айласы болуп атат, бирок бул закон. Бербесеңиздер келбейт. Жок, бербесем да келе берет, анда ошентип жашай бересиздер. Мен просто ушунча жыл изилдедим, өзүмдү карадым, канча жыл мен дагы байлыкка жетким келди. Мен дагы көп нерсе үйрөнүп келдим. Мен дагы адамдардын ушундай кантип байып атат, булар эмне кылып атат, кандай кылып атат, мен көп суроо бердим өзүмө. Көп нерседен өттүм, көп нерсе үйрөндүм. Колдондум, результаттарды көрдүм. Ушинтип үй алдым, машина алдым. Болгондо да жөнөкөй машина майбак алдым. Кудайга миң мәртебе шүкүр. Биякта мен тааныган кыргыздарда майбак жок. Мен тааныган кыргыздар менен Кытайларда да жок. Менин партнерымда да жок. Бирок Кудай мага ошону насип кылды. Анткени ошону аябай каалапмын. Аз Кудайга ушул постоянно даже акчам уже түгөнү бирдемке болсо, тик деп майбак отурганда тик, блин, майбакым бар турбайбы деп эмем тик көтөрүп калат, эле эмоциональный счет. Анан барып Кытай менен сүйлөшкөндө, кайта кепилде банкрот болуп атам, андай болуп атат, уяка акча керек, бул бизнеске, компания жумушчуларга төлөш керек, аренда плата бериш керек, моундай расходдор бар, бирок тик машинага отурсаң барат, сени тик көтөрүп коет. Ушундай нерселерди эмне кылат, үйрөнүп анан шактырат. Ошого барыңыздарга советим, сиздер ушул насаатчылык дейм да, автордук илим бизнеске катышыңыздар, үйрөнүңүздөр, жашооңуздарды бир уровеньге көтөрүп алыңыздар. Жок дегенде. Бул вообще кымбат эмес. Акчасын сураңыздар менеджерлерден. Бекер да мындай нерселерди, мындай ачканда стоит. Бирок сиздер бербесеңиздер үйрөнө албайсыздар, результат чыкпайт, анан максаттарды жамандайсыздар. Азыр акыңыздар жок жамандай. Бекер алдыңыздар. Айта албайсыздар да. Максаттарым эмес иштебейт экен. Макул, бердиңби акча? Мен аны кылдымбы? Жок, бербедиң. Бербесең ушунча. Берсең эмне болот? Сурай аласың. Бул болбой атат. Мындай кылсаң болобу, тигиндейби депчи. I was about it, but I'm still waiting. Okay. Номер калтырыпсыздар, азаматтар. Номер калтырыңыздар, 2 күн ичинде баштайбыз. Сатуу ачылды. Көптөгөн белектер берилет, көптөгөн крупка киресиздер, тааныштар пайда болот. Каяктан тааныш издейсиздер? Мындай единомышленниктер каяктан табасыздар? Ушул жерден табасыздар да. Баары кызыккандар кирип атса, значит, уже единомышленниктер келди. Өзүнүн өнүктүрөм, байыйм, бактылуу болом, ийгиликтүү болом деген адамдар ушундай. Кымбат нерсе таасир этеби? Албетте таасир этет. Мындай нерсе да. Кымбат нерсе жок. Анткени кымбат десеңиз, анда эмнеге адамдар алып атат? Туурабы? Кымбат жок. Просто бир нерсе кымбат сезилип атса сизге, жөн эле түшүнүңүз, ал кымбат эмес, мен арзан экенмин деңиз. Бүттү, чечилет. Эгер бул тренингге катыша алсаңыз, сиз вообще арзан экен, вообще дешевый адам экенсиз. Вообще дешевый адам. Дешевый адам болсоңуз, эмне болот? Жашооңуз дешевый болот. Бүттү, башка нерсе жок. Ушундай бир ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык акчаңыз жеткен нерсе и правильный вложенияны кыла албай атасыз, анда сиз просто банкрот адамсыз. Бүттү. Адам түшүнө албай жатса, мынтип бир нерсе билип алса, просто банкрот. Жашоосу банкрот, понятиясы банкрот, ой жүгүтүүсү банкрот. Failing. This is not good. Be smart. God gave you the brain, the mind, eyes, ears, nose, mouth, everything. You can do it. This is so simple, so important. Simple and important. But you don't care. You don't want to improve yourself.
You just want to lie and you have no idea whatever you want to do. That's a sad situation. Look at this. You have all the opportunities. You have an iPhone or whatever phone. You have the Instagram. You have Telegram. You have internet. You have this coach telling you in your own language, in a simplest way, understanding way. But you still say, oh, this is expensive. Or this. All right, man. This is your life. I don't blame on you. You blame yourself. Because it's you deciding, not me. I'm trying to do everything what I can give it to you, The organizing this live event, the free coaching session, explaining all the techniques and everything, and you're just watching, you could understand. You understand me, you're doing it. But I don't know, either your ego or your misunderstanding or you don't care about your life. That's it, man. If you don't care about your life, nobody cares. Nobody cares about you. Nobody comes to you and wakes you up. Nobody at all. You gotta decide. You gotta start right now. Азыр чечим чыгарып бир нерсени өзгөртпөсөңүздөр, бүгүнкү түз эфирде азыркы сөздөмдө өтүп кетет. Ушул жерде кармап калып алсаңыздар, күчүңүз пайда болду, каалооңуз пайда болду, бир нерсе кылып калып алсаңыз, эртең уктап турганда бунун таасири азайат, бүлүксүздүгүн азайат, андан кийин жок, анан баягы эле подсознательный жашоодо жашап жүрө бересиздер. Ошо сыяктуу. Ошого баарыңыздарга ийгилик каалайм. Мен Максат Муктар бүгүнкү акысыз тренингди аягына чыгардым, өзгөчө нерселерди айтып бердим. Анан дагы көптөгөн нерселер бар. Буруса үйрөнсөңүздөр көп нерсе болот. Мен аябай ишенем. Мен дагы кызыктармын сиздердин ушундай нерсени үйрөнгөнүңүздөргө. Анан кийин болду. Life is good. Сонун нерселер болот. Сонун нерсе сезесиздер. Мен жашоого машыкканда, апренсин үйрөнгөнүнө ушунчалык сүйүнөм, баягында бир техниканы үйрөнсөм, бир нерсе илимди үйрөнсөм, ушунчалык сүйүнсөм, Кудай анан дагы берет. Бум деп. Вау, мындай техника бар турбайбы? Давай колдонам. Ага сүйүнсөм дагы берет. Ага сүйүнсөм дагы берет. Аягында мен эмне дедим өзүмдү? Мен жашоонун окумуштуусумун деген өзүмө наам бердим. Максат Муктаров, эл аралык коуч, бизнесмен, инвестор, жаңы наам бар, эми жашоонун окумуштуусу. Ошо сыяктуу жашоонун окумуштуусу эмнеге дегенде, мен жашоого кызыгам. Сиздердин проблемаңыздарды чечкенге аябай заинтересован. Кээ бир нерсе аябай оңой, просто билбеген үчүн жүрө бересиз. Эже, байке, иним, карындашым, мынаны кылчы. Жөнү бар тупа кыл, мен айтканда. Кылып көр, бир результатты кара, бир сезип көр, көзүң ачылсын, зениң ачылсын, бир мындай предубеждениең мындай болбойт, мындай жок, жашоого бир жакшы позитив менен бир карап кой. Бүттү. Азамат Наргизахан Өзбекстандык түшүнүп атыптыр. Аллах разы болсун дейт. Рахмат дейт. Сиз түшүнүп атсаңыз мен аябай сүйүндүм. Бүгүн Өзбекстандык катталуу үчүн кыргызча түшүнүп, мен айткандарды түшүнүп, разы болуп рахмат айтат. Өзбек туугандар рахмат айтат. Азаматсыздар, казак туугандар да угуп атыптыр биякта, сонун нерсе. Кыргыз туугандар биздикине эмне болмок эле деп, балким кыргыз деме кылып аткандай болушу мүмкүн. Обычно ошондой эме бар го, шутка. Номер калтырыңыздар, силерге 5 мүнөт берем. Суроолоруңуздарга да жооп берем. 5 мүнөт ичинде номер калтырсаңыздар, 2 күн ичинде баштайбыз. Сатуу ачылды. Бул акылуу болгонунун себеби сиздердин араңыздардан элге алабыз. Анткени бул бизге результат керек. Сиздердин өнүгүүңүздөр керек. Могу Астанада уктук дейт. Азаматсың, мына кыргыздар бар экен, Астанада окутушаттыр. Сиздердин мындай бир результат каалайм да, менди жөндөн эле баягында деп кереги жок. Зачем анын кереги жок? Азыркы кээ-бир түшүнбөгөндөр азыр үйрөнбөшү да керек. Анткени эрте балким түшүнүксүз, балким өзүнчө эле кыйналып жүрөт. Кереги жок анда. Үйрөнбөсүн алар. Убактысы жете элек. Бирок түшүнгөндөр, уже осознанный болгондор, сознательный жашагандар, мен айткандарым ушу бир жарым саат сүйлөп бердим, ушуну түшүнгөндөр, давайте баштадык. Неге азыр эмес? Токтоп тур, кийин эртең өлөбүз, калабыз, ким билет. Чүнкү азыркы данный момент возможности колдонуңуздар, здесь и сейчас деген техника да бар, аны мен детально түшүнүп берем ошол жерде, тренингде. Ошондо түшүнөсүздөр. Мен азырым эле бар экен да, башка убактым жок экен да. Жок, эртең бар, эртең келсе азыр болуп калат да, мен эртең жашай албайм да, деген сыяктуу. Канткенде үй салып бүтүрүп, зор үйдө жашайбыз.
Биринчиден определенный техника айтам, бирок сиз буга ишенбейсиз. Үй алыш үчүн биринчи решение берет ада, бүттү. Ал ниет кылганда сомнение эмес, болду, решение бердим, чечим чыгардым, үй алганга. Кудайдын кудурети жетет, сомненияны жоготосуз, ишеничти көтөрөсүз. Бир кадам жылып атсаңыз, бир жактан кичине акча келсе же үйдүн эмеси чыкса, бити үй таап алсаңыз сүйүнөсүз. Сүйүнгөн сайын кадамдар тездейт, сүйүнгөн сайын убакыт тездейт. Ал деген сөз шүгүр кылган сайын убакыт тездейт. Жете турган жерге тез жетесиз. Сүйүнбөгөн сайын токтоп калат. Нааразы болгондо токтоп калат, налыганда арка карап кетесиз. Үй тиякта да сүйүнүп атасаң, мындай болду, кудайчы болот эми, кудай мындай кетти, анан болбой калды, нааразы болуп токтоп калдыңыз. Эми неге болбойт? Үй ала албайм, өмүр бою элдер карап, мындай кылып налыңыз уже үйтүк алыстап кетасиз. Любой нерсе налыган нерсени алыстайсыз. Анан сүйүнсөңүз ал жакка карап кетесиз. Аябай ишеничиңизди көтөрсөңүз, сомнение үчүн тез кетесиз. Налыган эмес, нааразы болсоңуз токтоп каласыз. Мына нааразы болгондо бир мындай чөттө нааразы болсоңуз токтоп каласыз. Налсаңыз арка кетесиз, сүйүнсөңүз астага кетесиз. Сүйүнгөндү үйрөнөсүз. Бүгүнкү түз эфир өтө сонун болду. Мен даже өзүмдүн буларды айтам, тигини айтам деген бир көп деле планым жок эле. Мындай айтканда, жакшы нерсе сүйлөсөм, значит Кудай сүйлөттүрдү. Сиздерге уктурупту. Значит жөндөн жөн болбош. Сиздин максатыңызга азыркы сөздөр менен, значит кете алат экенсиздер. Буну себеп катары аласыздар да. Максат Муктаров крутой, не важно. Максат Муктаров эч ким эмес. Бирок сүйлөткөн ким, оозумду кыймылдап аткан ким? Кудайбы. Сообщение чыгарып аткан ким? Кудайбы. Кудай контроль кылып атат. Значит, көп бүт нерсе Кудайдан. Сизди уктуруп атса да Кудай уктуруп атат, мени сүйлөтүп атса Кудай сүйлөтөт. Биз жөн эле ошону алып туруп эле максатыбызга жетип кете берели. Биякта Максат Муктар мындай экен, тигиндей экен, мен мындай экен. Результат чыгып атабы? Let's go. Анан бактылуу жашайбыз. Жана айттым, чечим чыгарттык, бир кадам болсо сүйүнөбүз. Азыр качан үй алабыз эми, качан болот, болобу ушундай? Көрүңүз, нааразысыз. Чувствуйте деңиз, почувствуйте. Нурлан дейт, айканчы, ооба иштеп атат. Жазсаңыз болот. Сизге ыраазычылык дейт Нурлан. Окей. Мен өзүмдүн жумушумду таппай жүрөм, эмне кылсам менин колумдан жакшы болот дейт. Аны сиз ошол сабактарга катышсаңыз өзүңүздү тапканды үйрөтөбүз. Кайсы эмеге призванияңыз кандай, дериңизде эмне бар, ошол нерсени үйрөнөсүз да. Мен азыр сиздин определенный информацияңызды билбейм да, сиз билбеген үчүн мен сизге айта албайм. Мына дериңизде бар экен депчи. Деринде болуш үчүн ошол адамдын определенный информациялары керек, ошондон кийин биз айтып бере алабыз да. Эфир сакталбай, мен бүтүрө кирип калдым дейт. Эфир сакталат буюрса сактайбыз. Ошо. Номер калтырыңыздар, 2 күндөн кийин баштап атабыз. Анда эмесе 2 күндөн кийин сиздер менен өзүнчө группада сиздер напрямую угасыздар, мынтип суроо бересиздер, видео кошулуп суроо берсеңиздер болот. Башкалардын суроолорун угасыздар, мынтип серьезный заниматься этебиз. Ошол автордук илим, бизнес, акча боюнча эме болот, тренинг болот. Ошого барыңыздарды күтөм, келиңиздер. Мен аябай жакшы көрөм сиздерди. Келсеңиздер, сону үйрөтөм. Акча төлөп атат, мында акча төлөп атасыздар, эмне кылайын? Акча төлөсө илим алыш үчүн акча төлөш керек. Мен акча төлөбөй илим алгансам, көп нерсеге бир акча кетет. Ошо анан акча болбой эле койсо, анда болбойт экен. Просто ушундай. Сиздер бир чыгаша кылмайынча киреше кыйын. Жок, кире берсин да анан кылып коебуз. Келген сиз кете келе, сиз чыгаша вообще кылган эмессиз. Ушундай нерсе сиз мында просто кылып көрүңүз. Бир эч ким сабак катыша элек болсо, бир жолу бир катышып көрсүн. Жөн бир өзүн сезип көрсүн. Ошон үчүн бизнес сыяктуу риск. Акча койдум, эчтеке үйрөнбөй калдым, риск. Бирок акча койдум, ал акчамдан 10 эмес, 100 эсе көп нерсе алдым, не только финансовый, еще бакыт андай мындай, бул уже вложение өтө сонун инвестиция болгон болду. Ушунча акчага ушунча алдым деген amazing. Так, агай, акча болгон мамилемди жана мээмдеги чектөөлөрдү кантип ойдо оңдой алам? Ошого заниматься керек, акча эмне жөнүндө, кантип эме, буну кадимкидей үйрөнүш керек. Анын үчүн тренинг катсаңыз үйрөнөсүз. Көп нерсени ошол жерде көп пункт кылып айтып берем. Аябай жакшы сабак болду, иним. Аллах Таала колдоп, баракасын берсин. Амин. Аллаху акбар. Рахмат Нурлан мырза. Катышуу үчүн номер калтырыңыздар, биздин менеджер жазат. Апасына нааразы болсо акча келбейт дейт. Ушул туурабы дейт. Эми караңыздар, акча келбейт дегендин функциясы аябай көп. Буга нааразы болсо мындай болот, тигиндей нааразы болсо мындай болот деп, мындайча. Просто дегеле апасына нааразы болгондо бир жака коюп туруп, жөн эле акчага ыраазысызбы, нааразысызбы, ошону бир караңыз, бүттү. Жөн эле акчага ыраазысызбы, нааразысызбы.
Сіздер баяғындай бір бола тұрған нәрсе қылып эле ар нерсени айландырган кереги жок. Жөн эле бир нерсени кылып, макул апасына нааразы болгон акча келбейт экен. Сиз нааразысыз, анда апаңыздын нааразычылыгын оңдоңуз, апаңызга ыраазы болуңуз. Акча келип келбей, ал не важно, жөн эле жашоодо апасына ыраазы болгон маанилүү нерсе. Ошону кылып коюңуз, мисалы бүттү. Аны акчага байлаган кереги жок, мисалы. Мындай болсо, мындай болот, дегенде болсо болушу мүмкүн. Бирок сиз эми ал жерде аны болсо ал сөздүн кереги деле жок. Сиз өзүңүз эч кандай бир акча менен связь бирдеме албасаңыз, андай кылсаңыз, жөн эле акча атасына ыраазы акча келбейт экен. Буну не айткандын да бир мааниси кереги жок да. Анткени просто сиз буну акча жөнүндө үйрөнгүңүз келбесе, апасы, жетата тегинде мындай болсо, тигинде мындай болсо, мындай болсо, акча жөнүндө эчтеке билбеген экен, ал жетата мындай кереги жок. Акчаңызга сүйүнбөгөнчө анын кереги жок. Мисалы ошо сыяктуу. Ойдогу нерсени кантип ишке ашса болот? Ойдогу нерсени бисмилла деп туруп биринчи действияны кыласыз. Болду. Мындай ойдогу нерсе, мисалы мындай да, мен оюмда, мисалы, мен автордук илим бизнес ачам дедим. Болду, реклама кетти. Бүттү. Ойдогу нерсеңизди сразу биринчисини кыласыз. Азыр эмне кылыш керек? Бирөөгө телефон чалышпайт, телефон чалыңыз, бүттү. Бир кадам таштаңыз, калган тик кетет. Сиз таштап эле эмне кылса болот? Бирөө мындай деп эчтеке бар. Ойдогу нерсени аткарыш үчүн мындай бир кыймыл аракет кыласыз. Анткени илим бар, мен айтып атам илим, анан сиздер амал бар. Амал экөө чогуу болгондо бир результат болот. Жөн эле амал кыла берсеңиздер, ал деген сөз кичине нерсе менен баягы койчуманын таягы. Амал кылсаңыз эчтеке албадыңыз илим. Не болду? Ордуңузда турасыз. Тик. Илими бар кепилге, илим ала берет, эчтеке кылбайт. Кандай техника бар, аны айтсаң болот. Бул кандай техника? 10-20 техника, кандай техника? Бул илим алып жүрөт. Мындай бар экен, тигинде бар экен, эчтеке кылган жок. Ал да жылбайт. Ошон үчүн амал менен илим чогуу болгондо бир результат болот. Ал деген сөз бирдемке үйрөндүңүз, эмне үйрөндүңүз, именно керек боло турган нерсе. Азыр данный момент мен оюмча сиздер тренингге катышасыздар, бул бир шаг. Сиз тренингге катышканда сөз бир суроо пайда болот. Же бирөө бирдемке, ал жерден бирдемке чыгат, тиң дейт да, бирөө мындай кылдым, тигиндей кылдым деп айтат, отзывдарды айтат да бизде. Катышкандар мен агай мо техниканы кылсам мындай болду, тиңдей болду, боюну айтканда, жашаганын айтканда, результатын айтканда, ошол группадагы баарына таасир берет. Даже 73 жаштагы апа айтат, "Ва" дейт, "Ушу жаштар ушундай кылып атса, мен мындай кылып турмун" деп ага таасир болуп атса. Анан 73 жаштагы апа, "Сиз насаатчылыкка катышып атасызбы" деп туруп, анан жаштарга таасир берет. Түшүндүңүзбү? Группа эмне болот? Единомышленниктер киргенден кийин ошол жерде бири-бири менен моундай болгондо мындай ачканда результат пайда болот. Ошого келиңиздер. Азамат ишиңе келет, чоң рахмат. Окей, Алла разы болсун. Номер калтырбадыңыздарбы? Катышпайсыздарбы дегенде. Окей, сонун молдур номер катышты. Номер калтыргандарга салют берели, азаматсыздар. Айылда жашагандар ишке ишара алабыз. Конечно, сиз айылда жашасаңыз, именно сиз кылыңыз. Мындай түшүнүктөр бар да, сиз айылда жашаңыздасаңыз да мээңизди өзгөртө аласыз. Именно айылда бай болосуз. Шаарда жашаңызсаңыз мээңизди өзгөртө аласыз. Биякта космостон бирөө катышып атса, ал да мээсин өзгөртө алат. Ал дагы космосто ишке ашыра алат максаттар. Азыр айылда жашаганда булар шаардыктар үчүн да, булар Кытайлар. Мен сиздерге айткан ушуга чейин полностью айткан нерсем бир чоң миллиардерлер андай мындай эмес, жөнөкөй эле жашаган азыркы сизге керектүү боло турган эле нерсени айттым. Ошо. Азыркы полностью колсоңуз болот. Максат мырза разы болсун. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат Эрлан. Эрлан аябай эмессиң да. Эрлан деген жигит бар. Москвада ушундай позитив адам да, көргөндө эле жылмайды, адамдарды мындай эме кылып берет да. Окей, номер калтырыңыздар. Акыркы минуттарда айттым, номер калтыргандан кийин анан сиздерге азыр бүгүн байланышат, бүгүн жок дегенде бронировкага эмне акчаңыз болсо берип койсоңуз 2-3 күндө акча чыгат, акча жоктурга айтып, атак акча сураганда с удовольствием келиңиздер, күтүп алам, тосуп алам, от души айтып берем бүт нерселерди. Берген акчаңыздардан 10 эсе көп информация берем, 10 эсе көп тренинг өтөм. Менде ошондой. Андан да көп болушу мүмкүн, эми өзүм эсебим боюнча ошондой. Окей, номер калтырып атасыздар, азаматсыздар. Акыркы күн эме болду. Мындан кийин түз эфирге да чыкпам, уже сабак башталып кетет. Анткени мен өзүм да иштейм. Азыр мен клиентим менен жүрөм. Азыр тиги Фошанга барып атабыз. Ал жерден эмеден бирөөнүн гостиницасы бар, Берлинде, ошону жасап атабыз. 2 этажы бүттү, 3-чү этажга келдик. Ал жерде стиль бар, мебель мындай, тигиндей мындай столдорду тандап келдик. Базарга укмуш нерселер чыгыптыр. Уже канча нерсе мен өзүм клиент болсо өзүм бара бербейм, мындай люстралар чыгып туруп, тим эле укмуштар. Люстралар, мебелдер,
ресторанга мебелдер, үйгө мебелдер, гостиницаларга мебелдер ушунча сонун нерсе чыгыптыр. Ошондой кааласаңыздар да Кытайдан заказ берсеңиз үйүңүздү жасап коебуз. Кытайдан жүктөп туруп жөнөтүп берет, тик коебуз, бүттү. Кааласаңыздар үйүңүздө размерлерин айтасыздар, мындай десеңиздер, үйүңүзгө ылайык шкафтар Кытайдан чик өлчөптүр кыласыздар, шикарный болуп, эмне үйүңүздөр комплект бүтөт баягы. Залыңыздарды, спальняларды, кухняны, мисалы ванна, туалеттеги сонун нерселерди салып топтоп туруп эле бир эме фурага жүктөп кетсе, болду, үйүңүздөр келгенде пысуу алыпсыздар, шыбадыңыздар даяр болгондо мебелдерди тик коюп коесуздар, бүттү. Сонун нелер болот, люстралар, сонун ковериңиздер жакшы. Эмне болду, диван өзүнчө ошого ылайык эме, мисалычы. Мен аябай биякта анасына мисалы тамак жаса, бизде круглый стол бар да, анан четтерин киргизип койсоң жарым сынып калат. Анан биз 5 эле кишибиз да, мен ошондой стол кааладым, ошондой калды. Мисалы, эмнеге? Анткени круглый алсаң, тиякта мындай место аябайт. Жарымын кесип койсоң, 5 киши батагасыз. Анан жакында коноктор келет, буну жылдырабыз. Круглыйдын жарым кесип койгон бияктан чыгарсаң, уже 8 киши батат мындай. Чош, атак 5 киши коебуз. Ушундай, мындай ар түрдүү идея үйүңүздү жасап, мындай насаждение алып, гүл коюңуз, ваза алыңыз да, эмне кылыңыз. Жашоонун наслаждаться этиңиз да, мындай. Акча керек жүрүнөк ушундай. Жөн аларды угуңуз, көрүңүз, мындай. Сонун жашаңыз да, мындай. Возможностьтар көп. Мен биякта турам, жөнөтөм, мындай кылам, тиңдейм. Мына макча боюнча тренингге катышыңыз, от души кайфовать этиңиз дегенде. Баары неде тоскоолдук жараткан адамга эмне деп жооп бериш керек, көрө албастык кылып кантип кутулса болот ошондо дейт. Сиз ичиңизден ага айтасыз. Досум, подружкам, жолдошум, эме ичиңизден жөн айтасыз. Ушундай айтасың, мындай айтпа, мага жакпайт. Мен каалабайм. Давай мындай кылбайлы деп ичиңизден айтасыз, ошону аты менен айтасыз, болду. Ага сезилет. Тиң сезилгенден кийин уже анын действиясы өзгөрө баштайт. Любой нерсе заказ кылсак болобу? Любой нерсе. Бирок кичине нерсе заказ кылганда мындай, бир крупныйраак заказ берсеңиз болот. Номер калтырсаңыздар, биз сиздерге байланышабыз. Мына могул жерде номер калтырсаңыздар Кытайдан товар эме болот, бирок биздин өзгөчө бүгүнкү түз эфирдин максаты биз ошол акча жөнүндө үйрөнүп, жашообузду, акча проблемабызды, мындай айтканда эмебизди бир уровеньге чыгара элек атабыз. Агай, 21 жаштамын, $10 акча таптым, кандай совет бересиз? Машина алсамбы же бизнеске баштасамбы деп. 21 жаштасыз, сизге бир совет берем, Мусабекович. Ичиңиздегини табыңыз, неге кызыгасыз. Ошону тапкандан кийин ошол жердеги бизнеске кызыгып атасыз, ошол неге дериңизде эмне бар, ошону табасыз. Мындай сөз айтам. Дериңизде эмне бар, ошону табасыз. Буну тапкан жолу бар. Бизгилерден сураңыз же менден сураңыз, бир күн айтып берем. Ошону табасыз. Анан ошону тапкандан кийин ошонун бизнеси бар. Сиздин кызыккан, дериңизде болгон бизнес. Ошого жумушка киресиз. Жумушка киргенден кийин эмне кыласыз? Официант, ресторан болуп калса, мисал айталы, ресторан бар. Эмне кылдыңыз? Официант бар, кирдиңиз. Официант болуп кирдиңиз, официант болуп иштеп атасыз, эмне кыласыз? Полностью эмне кыласыз? Изучать этип чыгасыз. Канча клиент келет, канча столу бар, канча акча түшөт, канча официант иштейт, канча повар, канча товарлар, эттерди каяктан алат, сыяктуучу. $10,000 бар экен. $10,000 барса, иште $10,000 тапсаңыз, бизнеске эмне деди? Бизнеске дагы бизнескеби машина алсам. $10,000 болсо, мен мындай кылмакмын. 21 жашта $10,000, мен $10,000 эчтеке кылам деп коюп коем, бүттү. $10,000 бар, бүттү. Бул энергия берет. Любой ишке киресиз, жанакы айткандай, кайсы иш болсо ошол жерге жумушка киресиз. Именно кайсы бизнеске кызыгасыз. Ошол жака киресиз, ал жумушта иштейсиз. Өзүнчө крутой болгон кереги жок. 21 жаштасыз. Мындай айтканда ошол ишке киресиз. Бирок киргенде аяка разведкага киресиз. Мисалы, официант болдуңуз деп иштедим, айлык бересиң, 5те кеттим, 3те кеттим. Сиз аяка кирдиңиз дагы полностью изучать этип чыгасыз. Аякта иштейсиз, 3 ай, 5 ай, 1 жыл балким иштейсиз. Анткени сиздин кыла турган бизнесиңиз, туурабы? Ошону кылгандан кийин болду. Ал жерде өтө үйрөндүңүз, билдиңиз, сездиңиз, өз көзүңүз менен, кулагыңыз менен полноценный чувство пайда болду. Ресторансы иштете алам деген. Бүттү. Неге? Этти бияктан алат, повар биякта, мындай болсо, аренда мындай экен. Короче, ресторанный бизнес полностью изучать этиш үчүн кирип официант болуп киресиз. Же бир доставка компания ачам дейсиз. Ал жерге эмне? Шофер болуп киресиз. Доставка аяка алып барып бияка. Ар келгенде жумушта эле карайсыз. Канча киши начальник ким, ал кантип ойлонот, канча акча вложение кылган. Бул жерде каяктан акча келет, клиент каяктан акча берет, анан кандай расходтор бар, рисктер эмне, проблемалар каяктан болот, аны изучать этип чыгасыз. Жөн эле сиз азыр үйрөнүшүңүз керек. 21 жашта мондай бизнес, тигинде бизнес кылам десеңиз болушу мүмкүн, бирок менин советим ушундай. Анткени сиз ичтен үйрөнбөсөңүз,
аны жөн эле теоретически болбойт. 10 000 долларыңыз коротосуз, бум, бизнес план жок. Bir күндө 10 000 доллар жок болуш керек. Машина алсаңыз эмне болот? Крутой, айдап атам, сонун дагы 10 000 доллар таба аласыз, таба албайсызбы? Во-первых, ошондо. Мен да ошондо биринчи акчаларымды тик коротуп салгам. Кийин түшүндүм, значит аны коротпой акча алып келе турган нерсе болсо болот экен. А эмне болду? Сизге 10 000 доллар болсо, 21 жашта 10 000 доллар жакшы акча. Жөн эле коесуз дагы 10 000 долларыңыз бар. Постоянный мээңизде 10 000 долларым бар. Бул энергияны кармап турушуңуз керек. Бул энергия менен бирөө менен иш кыласыз, же бир жерге келип эме болосуз, акча койбой иш кыласыз. Аркаңызда 10 000 доллар бар, болду. Бул энергия кылыш үчүн бул 10 000 доллар туруш керек. Менин советим ошондо. Анан бир жерге иш кылып, ошо бизнести үйрөнүп чыгып, ошо бизнести ачасыз. Анткени жаккан бизнесиңизди таап, ошого жумушчу катары кетиңиз да, ошо бизнести кайра чыгып, же бир партнер менен кыласыз, же ошол эле кишинин экинчи филиал ачады, мен иштетип берем, мындай дейсиз, макул деп, ага көрөк деле бериңиз, айырмачылыгы жок. Но сиздин биринчи бизнесиңиз болду, анан дагы башка бизнестер болду. Ошон үчүн бир эле бизнес, бир канча бизнес болуш мүмкүн, инвестицияны үйрөнөсүз, мисалычы. Акчаны эме кылып, мындай ошо 1000 долларды, мисалы 500 долларын алып туруп, бир жерге акча вложение кылып, аяктан акча чыгарып, мындай кичинекей инвестициялар кылып тренировка кыласыз. Бул сиздин үйрөнүүчү бир вложение болуш керек. Анан 10 000 долларыңыз болсо, насачылыкка катышсаңыз да болот. Бул жерде дагы вложение болот. Анткени сиз өзүңүз көп нерсени үйрөнөсүз, көп связьдар болот. Клубка бизнесмендер кирет. Насачылык арзан акча эмес болгон үчүн, аяка кирген адамдар, тааныштар дагы башкача болот. Ошол жерде партнер таба алышыңыз мүмкүн. Ошондо анткени ал менен күнүгө сүйлөшөсүз, бир группадасыз, бир нерсе үйрөнүп атасыз, ал менен мастермайнд кыласыз, жолугасыз, ал жерде бир круг пайда болот. Алар итеги эле бизнесмендер. Алардын 10 000 эмес, алардын 1 миллион долларлары бар. 500 000 доллары бар. Бир эки квартирасы бар. 10 000 менен связь жок. Алар дагы көбүрөөк сизден жогорураак. Ошо менен связь болот да, алар менен эмне сүйлөшкөндө партнерство пайда болуш керек. Ошондой советтерди айтам. All right, that's it for today. Бүгүн үчүн ушундай эле жетет. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе түнүңүздөр бейпил болсун. Сиздер менен болгон мен Максат Муктаров, LLA коуч, бизнесмен, инвестор, жаңы намым, жаңы шонун окумуштуусу. Сиздер менен болду бүгүнкү түз эфирде, акыста сабакта. Анда эмесе эмки жолугушууга чейин жакшы туруңуздар. Анан ким кызыкса, ким үйрөнгүсү келсе, өнүгөм, өсөм, бир кадам өтөм, именно финансы жактан десе, анда 2 күндөн кийин тренингде көрүшөбүз. Баарыңыздарга чоң рахмат, жакшы туруңуздар, түнүңүздөр бейпил болсун. Сиздерди дайыма сүйөм, дайыма колдойм сиздерди, аябай от души. Рахмат, ушунча убакыт коротуп, өзүңүздөрдү өнүктүргөнүңүздөр мага кызык, мен сүйүнөм да. Жакшы туруңуздар.